Ашым Жақыпбеков. Улуу тоо. Новелла. Эки адам тоого чыкса, бири көлчүктү көрөт, бири көлчүктөгү айды көрөт. Эл сөзү. Менин таңкы салкыным. Таластын керме тоосунун этек жагында, күркүрөөнүн башында кош чоку бар. Мен азыр ошол кош чокунун ортосунда, ак мөңгүнүн салкынында отурам. Этектен бери 2 саатча атчан жүрүп зорго чыктым. Жаңы чыгып келгенде өпкөсүн кагып, тизелери титиреп турду эле, тора темараң отко кирди. Чылбырын сүйрөп, суу жээктеги көк майсаңда жүрөт. Атайган чарчамак беле шимшилеп жойлоп кетти. Мен алда кайда төмөн калган өрөөндү карайм. Бул эки чокунун сол жактагысын Манастын чокусу дейт эл. Оң жактагысын Бакайдын тоосу дейт. Манастын чокусунун боорунан калың корум даралап, таштан ташка соктуга тигилдей мен отурган тектирге кулап түшүп жаткан шаркарак суунун шары эки чокунун ортосуну шоокумга толтуруп, атына жараша кулак тундурат. Кызык шоокум, кулагыңда эле тунбагансыйт. Тиги торунун кес-кес бышкырганы даан угулат. А бирок суунун шары эки тараптагы зоокалардан жаңырып турса, бүт дүйнөнүн эзелтен басылбаган түбөлүктүү үнү сыяктанып, туш-тушуңдан курчап, канатына көтөрүп, алдагандай жеңилдик сездирет. Адам тоон эмнеге сагынат? Бул суроо көптөн бери көкүрөгүмдө. Тапкан жообум алым сындырбайт. Тоолуктар туулган жерим деп сагынаар. Ойдогулар тоонун залкарлыгына, көркүнө куштарбы? Бул жетишсиздей. Мындан башкача, мындан байсалдуураак жооп турган ситтереңимде. Бирок оюма даана келбейт. Тамамат ушул. Кечээ шаардан келатып, автобус тээ төмөнкү кара тоонун капчыгайынан береги кең өрөөндүн жайыгына суурулуп чыга бергенде да, бараандатып көзгө биринчи урунган эки аксакал кейиптенип, эки чоку ар дайым биринчи көрүнөт. Мен бул эки чокуну сагынып келаттым. Адам эмне үчүн тоону сагынат деп ойлоп келаттым. Кара тоонун нары далдасында эле кыялым менен автобустан озуп, бала күндөн бери карекке сиңген бу кош чокуну көрөр алдымда кадыресе алеп-жалеп болдум. Жаз атайып, кош чоку бул жолу ордунан көрүнбөй калчудан бетер түпөйүл өрөпкүп келдим. Анан капчыгайдан чыга бергенде, мени утурлай жанаша бастырып келаткан эки баатырдай кош чокуну көргөндө, максатынан адашпай келатканына көзү жеткен жолоочу мисал көңүлүм тынчыды. Аяптоор кубанып калдым. Билесиңерби, ар нерсе жөнүндө адамдын көңүлүндө сиңип калган өзүнчө элеси болот. Тоолордун элеси менде өзүнчө. Кыштын баш эле. Мен анда бала күнүм. Бир жолу кечке күн алай дүлөй болуп, кар жыттанган суук шамал жүрдү. Айылга жамгыр жаады. Түн кирди. Жатар алдында эшикке чыксам, шамал да басылыптыр. Булут да жок. Асман чайыттай ачык, ай чыга элек экен. Жанга жуунган жылдыздар сергип тазаланып, бири калбай жабалактап чыккан экен. Тоону карадым. Карап алып, аптыгып кеттим. Тоого кар жааптыр. Айсыз караңгы түндө этекте жер ылайланып карарып, төбөсүндө асман түнөрүп турган караңгыда тоолор сүткө жуугандай аппак болуп мунарланып турган экен. Үйдөгүлөр үр салганча мен селейип карап тура берипмин. Ошол элес али ушул күндө көңүлүмдө тумсак бойдон. Тоо дегенде көз алдыма дайым ошол тоо келет. Мен ошол түн эшикке чыкканыма кубанам. Азыр ошол тоонун көкүрөгүндө отурам. Төмөнкү жашылданган чоң сайда чубалып жаткан күмүш сызма кейиптенип, алдагайда тээ казактын кара тоосунда сойлоп кирип күркүрөө жатат. Туураланган биздин кыштак ичинде түбүнөн карасаң заңгыраган мектеп, клуб өңдүү курулуштар бул жерден көзгө илешпейт. Мына бийиктик. Жердеги алыптар тоодо майда көрүнөт. Өзүн зор эсептегендерди тоого чыгарса. Ушундан улам болсо керек, көңүлдөгү көптөн берки капалык, кечээ жолдогу сар санаалар азыр маанисиз. Ордуман турдум. Баятан бери ары жойлоп, бери жойлоп, мурдуна жыт урунбаган соң келип жаныма тайганда турду. Торат тойгон көрүнөт, башын жерге салып, суу боюнда үргүлөп турат. Күн чак түш болуп, эки чокунун дал ортосунда менин төбөмдө. Аркарлар жуушаган маал. Манастын чокусун таяныш керек. Өйдөкү жалама зоолордун түбүндөгү эшилип түшкөн мөңгүнүн салкынында жуушачу эле. Мен жеткенче кайра жайылып калар бекен. Мындан ары жол кыйындай берет. Тик бет, калың корум. Ат мөңгүгө жете албас, жолго таштайм го. Торунун басма айылын тартып миндим да, тайганды узун байлап жетелеп алдым.
антпесе жыталып жүрүп кетет, кийикти үркүтөт. Бетегиге тойгон Торат бат эле кайрадан бышылдай баштады. Улам тезек таштап баратты. Аны кыйнабадым. Эрки менен бастырып өйдөлөй бердим. Мен машыккан деле мергенче эмесмин. Жон гана тоого чыкканды жакшы көрөм. Анын үстүнө көптөн бери келбегениме сагынып калыпмын. Дайым шаардан келген сайын бир чыгып кетпесем, кайра кайтканда бирдемем унут калгансып, эңшерилип кетем. Шаардан кече эле келдим. Шаардан жардамга келдим. Биротоло көчүп келдим. Таарынып десем болор эле, кимге таарынам? Тагдырга деш болбойт. Анткени тагдыр деген өзү болбогон эле нерсе окшойт. Турмушка десем болор эле, бирок турмуштун ээси адам өзү дешет. Демек, ага таарынычы макоолук болор. Анда ким калат? Өзүм. Эмесе, ушинтип айтсам тагыраак болор. Өзүмө таарынып, өзүмөн жадап, өзүмөн качып келдим. Үй жайымды жарым ай мурун көчүрүп жибергем. Иштеримди өткөрүп жүрүп, өзүм кече бошоп чыктым. Мен шаарга жашай албайт экем, шаарлык боло албайт экем. Институтту бүткөндөн кийин үй жай куруп шаарда турганыма быйыл 3 жылга аяк баскан. Жүрө берсең эптеп күн өтө берчүдөй. Ошентип көргөн күн курусун. Үмүттүн да чеги бар. Турмушубуз эртең оңолор, бүрсүгүн оңолор деген үмүт аялым экөөбүздү 3 жыл шаарда кармап келди. Акыры үмүт да чарчады. Убадасын аткара албаган немече мен да шылкыйдым. Анан айыл кайдасың деп жолго чыктык. Ушундан улам болуш керек. Кече жолдо келатып улам айылга жакындаган сайын эмнегедир зааркана бердим, кысына бердим. Эртең менен жолдошум автовокзалга узатып келип, аны менен коштошуп жатканда, анан автобус шаардын четки тамдарын артка таштап, биротоло жайыкка чыгып баратканда мен эч кандай өкүнүч сезбедим. Кайра шаарды табалагым келип, аны чанып бараткандай ызаланткым келди. Ошентет белем, эгер менин кетишим менен эле шаар эңшерилип катуу кейиште калары чын болсо. Кайдыгер гана жөнөп кете бергем. Анан айылга жакындап жолугар туугандарыма кантип учурашарымды, алардын суроолоруна эмне деп жооп береримди ойлоп, мен өзүмдү түлкү кууп жетпей, кайра эсине күнөөлүү шалпайып кайткан тайгандай сездим. Ошого заарканып келаттым. Аялым оорукчал эле. Бая күнү шаардан көчүп жөнөгөндө ал ыйлап кеткен. Айылга кетүүнү бирге кеңешип, бир макулдашканда эчтеме дебеген аялым, анан көчкөндө ыйлаганын көрүп, аны мага чыккандагы үмүтүн актабаганым үчүн өзүмдү айыптагам. Айыптаганда аргам кайсы. Көөдөнүмдү ачуу зарына ачыштырып кала бергем. Эми үйгө жакындаган сайын аялымдын унчукпаган, бирок таарынычтуу көз карашын элестетип, аны көрүүдөн ого бетер заарканып келаттым. Улам өйдөлгөн сайын Торат кыйнала баштады. Кулак түбүн гана тер басканы менен энтиккени катуу, тизелери араң бүгүлүп, араң жазылып, айылдан такалатып чыккан курч туяктары мерчемдүү жерине жетпей, кыр ташты жаза басат да мүдүрүлүп кете жаздайт. Түшүп жетелеп алдым. Кыйнабай өтөккө таштап жөөдө эле чыгат болчумун, эгер кайра артыма кайтар болсом. Кайра кайтпайм. Бу тик бетти кыялап, нары төө карынга өтүшүм керек. Жанара кайттымбы жокпу, бул жолу мен тоого 3-4 күнгө чыктым. Кыдырар жерим бир талай. Дагы бир топ чыгып барган соң, жаткан төөнүн жумгагындай корум таштар көбөйүп, ого бетер тикеленди. Атты ошо жерге таштадым да тайганды жетелеп, андан өйдө жөө жөнөдүм. Улам өйдөлгөн сайын менин да тизем бүгүлүп, көкүрөгүм ачышып чыкты. Жүрөк катуу кагып, 10 кадам тырмышып басам да дем алам. Муундарым калтырап, араң таканчыктап турдум. Тайган улам тумшугун көтөрүп аба жыттайт. Кыязы кийиктин жыты келбей жатат окшойт. Болбосо кыңшылап жулунмак. Мергенчи жанын жейт, үйдөгүлөр майын жейт. Муну да менден бетер күйүгүп баратканда бири айткан билем. Анан калса акактаган иттей оозуң менен дем алып, кыйналганың жанга батат. Ойлойсуң, эмне мынча азап тартып кыйналып? Кийиге да курусун. Же алармага тийген жырткыч беле өчөшүп сүрө куугудай. Же тиги чокуга чыксаң, таалайыңды табасың деди беле. Жеткен бийиңен кайра кайткың келет. Токтой калганда өпкөңү кагып, артыңа кылчаясың. Те алыскы төмөндө желеленген боздун астында айылың. Кече эле эртең менен эле бейкапар жүргөн тынчтыгың калган. Бирок кичине тура түшсөң эле эс алып каласың. Ошондо эртеден бери кыйналып, чаалыгып келаткан мээнетиңди кыйбайсың. Кайткың келбейт. Жогор чокунун түбүнө, эшилген мөңгүдүн алкымына аз эле калды. Дагы тырмышып жөнөдүм.
Мен жалакаймын. Биздин айылда Абайыл деген мергенчи жигит бар. Далай жолу тоого бир чыктым. Катар басышып да көрдүм. Чендетпейт. Чарчабайбы десең, ал деле кара көк болуп түнөрүп энтигип басат. Бирок жөр. Жогорудан бир белгини көздөп коет да ошого жетмейинче дем албайт. Айырге бир аз эс ала коюп, андан өйдө дагы ошентип жөнөйт. Ал ортодо мен 2-3 токтойм. Же алчылап, майда кыялап тигөйдөлөбөй боорлоп кыркып кетем. Ал чокуга жетип, кадимкидей эс алганда гана мен ага араң чыгып барам. Андан нары дагы бийигирээк чоку көрүнөт. Эчкитеке тиги чокунун аскаларында жүрү, эрте күндү кеч кылбай деп ал дагы жөнөп берет. Анчалык эс алып үлгүрө элек мен ошентип уттуруп коем. Эгер табият биздин шыбагыбызды чокуга бөлүштүрүп койгон болсо, мен дайыма куру калмак экем. Сыягы ошондой болсо керек. Чарчап барып, тик бетке чоң таштын тазаным топурак жыттанган коңулуна башты салып коюп, чалкаңан түшүп жатсаң, бул өзү бир ырахат. Акырындап энтиккениң басылып, жердин сызына далың муздап, күн тийген көкүрөгүң кийим астында ысып, көздү жумуп, колу бутту сунуп таштап бир кеңирсийсиң. Үстүңдө ысыктан бозомук тарткан асман, жанында акактап тайган жатат. Ал салаңдаган тилин жутуп, бир азга тынч боло калса, бетегени тараган жел кулак учунда шуулдап, дүйнө адепки жаңы жаралгандагы жапайы кейпинде тургандай сезилет. Шаардын кулак мээнин кужурун алган машиналары, күнгө күйгөн асфальт менен бензиндин жыты, кошоматчылык, көз карандылык, куулук шумдуктар, тыгылышкан жашоо, кыжылдашкан кезек күтмөйлөр, автобус, троллейбустарда автомат кассага бир тыйын да ашык салгысы келбей, майда сурап акыйгандар. Жакшы идеялар, жаман адамдар көңүлгө алууга арзыбагандай жийиркеничтүү, маанисин жоготкондой майда көрүнүп, өзүңдү андан бийик сезесиң. Адам өмүрүндө бир жолу бийиктикти сезе албаса, кунарсыздыгы да. Үйлөнгөн жылдан баштап, аялым экөөбүз бирөөнүн үйүндө акы төлөп, орусча айткандай частная квартирада туруп калдык. Эси 60-тан ашып калган эткел, сары чийкел, тумшугунун үстү тарам-тарам кызылданган кишеле. Багыбызга жакшы киши болчу раматылык. Үй издебей, кожоюн изде деген макал сөз бар шаарда. Биздин кожоюнубуз эс тартканы турмуштун шары катуу жерлеринде жүрүп, жакшы жаманды көргөн, нечен жооптуу кызматтарда иштеген, пенсияга чыкканына 2 жыл болгон түшүнүктүү адам экен. Менчик Волгасы бар. Тамды да келиштирип салыптыр. Кыргызча айтканда 10, орусча айтканда 6 бөлмө. Балдары ер жетип иштешет экен. Кийин чогулуп бир турсак баткыдай болсун деп салган окшойт. Азырынча ээн турганда не кажет? Аял экөө 3 бөлмөнү ээлеп, калган 3 бөлмөгө 2 түтүн жан кирдик. Бир бөлмөгө мен аялым менен, экинчисин бизден 1 жыл мурун окууну бүткөн жигит аялы менен. Ортодогу бөлмө бир орток далис. Иван Карпович кожоюнубуз ачык айрым киши. Граждандык согуштун учурунда эле Кыргызстанга келип, түштүктөгү басмачыларга каршы күрөшкөн адам. Кыргыздын үрп-адат, жол-жосунун билет. Кыргызча суудай сүйлөйт. Сүйлөшкөндү жакшы көрөт. Басмачылар менен урушуп жүргөн окуяларды айтып отурса, өзүнчө узун сабак сөз. Кечкурун өзү айткандай, муруттун астына 200 граммды бастырып койсо, чечилип сүйлөп берет. 50 ашып калган, көкүрөктүү, колу балбырап жумшак, мүнөзү да колуна окшош Александра Васильевна аялы. Кийинки жылдары оорукчал болуп кетиптир. Короо жайын зымылдатып кармаган, чачылганын жыйнап термеген ошол. Иван Карпович эриккенде гана багын аралап, мөмө өрбөген, өз айткандай бойдок калган бутактарын кайчы менен кыркып койгону болбосо, көбүн эсе Волгасын айдап алып, эртеден кечке балык уулайт. Балык уулоону кумар туткан адам көп эмеспи? Жыргал эле ушунуку деп калат кээде Кадыралы, Волганы тегерене басып. Биз качан жетер экенбиз? Кадыралы алиги ирегилеш коңшум. Анукканда Иван Карповичтин көп кайталап айткан сөзү эске түшөт. Балдар, башыңар жаш, бирок азыртан эске тутуп алгыла. Турмушта тандаган жолуңар түз болсун, ишиңер ак болсун. Дүйнө деген кыргыздар айткандай, алтын башаман болсо табылат. Бирок кээде Иван Карпович кайта айтар эле. Ушу силер кыргыздар абдан жалкоосуңар. Кымызган ыксырап боордо жан баштап жатып көнгөнсүңөр. Болбосо карач, шаарда менчигүүлүү кыргыздар кол менен саналат. Кадыралы жашоо тиричиликке ыкчыл болуп чыкты. Көп өтпөй бир күн айтып келди.
Шаардын четинен участок кестирип алдым. Там салыш керек. Кантип саласың? Баштап койсо акырында бүтө берет да. Сени ашарга чакырам. Мен ойлоп акылым жетпеди. Байлыгыман арылайын десең там сал. Күнөөмөн арылайын десең катын ал дегендей там салыш оңой иш бекен. Кирпичи, жыгач тактайлары, жадегенде мыктарына чейин. Түгөнбөгөн түйшүкта. Анын үстүнө баары бекер келмек беле. Же арылайын деген батпай жаткан байлык бар беле. Кадыралдын кызматы дурус. Башка да иштеген жери бардыр. Менин айлыгым 2 кабат болуп иштен калып калган аялым экөөбүздүн тамагыбыз караң жетет. Жок, куруу аданы башка үйбөй, коммуналдык квартиранын эле кезегин күтүш керек. Иштеген жерде кезекке туруп койгон 10-чу болуп. Кадыралы жаркылдап сөзгө кыйын, ачык айрым. Кишинин ичи коюнуна бат эле кирип кетчү жигит. Сүйлөгөндө 2 жама жайынан шилекейи чыгып, аны качан жутат деп мен биякта кысталып оозум кургатам. Алтын шилекей деп койчу өзү. Чакырган коноктору ар түркүм. Кээде салынып жаткан тамдын ашарына катышкан студенттер келет. Кээде мен иштен келатып, эшиктин алдына жеңил машина көрөм. Бир күнү келди ал сүйүнүп. Квартира алдым. Коммуналдыкпы? Ананчы. Тамыңчы, салып жаткан тамың. Анын дубалдары туруп калган, сатып жиберем да. Баарыбыз ал үчүн кубандык. Ажыраш аяк берип, жабыла көчүрүп койдук. Үйгө келгенде аялым капаланат. Эмне болду? Биз качан жетер экенбиз? Ошого элеби? Жакшы квартира экен, бар ичинде. Бизге тийген ана сыртында болмок беле. Шашпа. Бир күнү сөз ортосунда Иван Карпович айтты. Көрүп турам, сен эч качан жакшы жашай албайсың. Кадыралыны көрдүңбү? Киши менен киши дейт го силерде. Мен эчтеме дей албадым. Кээде чын сөздө адамды корунтуп коет. Өзүнчө ойлонуп басып турган Иван Карпович кайра жаныма келди да ийниме колун коюп айтты. А впрочем, и не надо так, как он. Здесь что-то нечисто. Күзүндө Иван Карпович дүйнөдөн кайтты. Алыстагы балдар келип, шаардан эски кызматташтары, башкалар болуп, көп эл чогулуп урматтап көмүштү. Чоң көчөдө веноктор чубалып, сөөктүн артынан эл чубап, элдин артынан Волгалар, Москвичтер, башка машиналар чубады. Кадыралы көз бир катар баратат элек. Таң көрө, өлгөндө артыңан ушунча машина ээрчисе, жакшы эле өлүм болот экен. Денем дүррете түштү. Что-то нечисто деген Иван Карповичтин сөзү эсиме кылт этти. Баарынан да Александра Васильевнага кыйын болду. Күйүтүнө өзүнүн эски кесели кошулуп, катуу жыгылды. Балдар акылдашып, энесин көчүрүп кетмей болушту. Тамды сатууга бүтүм чыкты. Биз эмне кылабыз, дейт аялым. Бул суроо менин көкүрөгүмдө да турган. Эмне кылмак элек, отура беребиз. Там менен кошо сатылгансып, кызык болот экенсиң. Мен аргасыздан күлүп жибердим. Аялымды айтарын айтып алып, кайра өзү күлдү. Бирок биз ал тамда отурбадык. Жаңы кожоюн келди. Жакшылап карасаң, адамды сырт кебетесинен эле мүнөзүн, кесибин болгоолоп билүүгө болот. Жаңы кожоюнубуз соода тармагында, болгондо да сатуучу эмес, завхоз сыяктуу жумушта иштеген неме көрүндү. Богого ээлин тээп семиз, кандайдыр кир сезилип, ачык жерде күн астында көп болобу, назили сары өңү тотуккан, тамак жесе ууртунан майын сарыктырып, мурдап жеген адам экен. Кадыралынын ордуна эч ким кирген эмес. Бир чоң тамда аялым экөөбүз гана турчубуз. Ал келди да: "Нахлебников у меня достаточно, чтобы заполнить его. Ну что ж, дорогие гости, придется вам освободить дом. Нахлебников у меня достаточно, чтобы заполнить его." Эмне кылмак элек, эси келсе бээсин бер деген. 2-3 күн тура турууга уруксат сурап алып, квартира издөөгө кирдим. Жакын тегеректе аялым арытты, алысты мен кыдырып жүрдүм. Остановка сайын акыйып зымгырагайларды карай берем. Квартира берилет деген сөз жазылган, алакандай кагаз болсо жулуп чөнтөккө салам. Адресин көчүрүп жазып алса деле болор эле, дагы бирөө окуп, менден мурун илип кетпесин деп жетпей жатып кызганам. Ардеме учурунда кыйналса, оор жеңилине карабай, дүйнөдө андан өткөн кыйынчылык жок көрүнөт бендеге. Мен да ошондо квартира издегенден кыйын кордук жок деген ойго келдим. Буга чейин дурусураак үйдө турган жаным, дагы Иван Карповичтикиндей үй жолукчудай жүрүпмүн абал. Өтө жаманына кирбей сыртынан кеткем. Кийин жеңкиним курганда кайра барып, ошол жаманга жетпедим. Анткени жай аяктап, айылдан шаарга умтулгандар көбөйүп, мага окшоп үй издегендер арбын экен.
илип кетишет. Ошентип 2-3 күн эмес, арадан 1 апта өттү. Күндө ишке барарда 1 саат, иштен чыкканда 2 саат издеп жүрүп, бир кемпирдин гөңканага окшогон квартирасына туш болдум. Кемпир өзү турган үйдөн бөлөк, жепирейген жалгыз бөлмө экен. Жадап бүткөн мен кайыл болдум. Кемпир жалгыз экен, короосу кенен, бир бурчта иткана, бир бурчта ажаткана, бир бурчунда өзү турган үй, бир бурчунда алиги гөңкана. Ортого чакан алчабак, калган жерине козу кулак, пияз айдаптыр. Жанагы көк базардын кемпирлеринен болсо керек деп жорудум. Мен квартиранын ичи сыртын айландыра карап жүргөндө, кемпир эшик алдында ордунан жылган жок. Бек буулган чаначтын оозундай бырышы көп оозун кымтып, көзүнүн төбөсүнөн тиктеп турду. Карап бүтүп, анан аксын кестик. Чынында ошол акчанын 3 айлыгын чогултса, ушундай жергепе жасап алууга болор эле. Бирок макул болдум. Анан кемпир сурап калды. Дети есть? Нет дедим, оюмда эчтеме жок. Жена работает? Нет дедим. Ну ладно, приезжайте. Ошону менен жаман да болсо баш калканыч тапканым үчүн балдарыма эт иштеп келаткан мышыктай кудуңдап аялыма жөнөдүм. Сүрөттөп айтып берсем, обол көңүлдөнбөдү. Бирок кожоюнда шаштырып жатканын ойлоду окшойт. Теги бир көрүп келеличи деди. Эртеси ертишип бардык. Үйүндө күймөнүп жүргөнбү, кемпир көрүнбөдү. Ит байлануу жетпейт. Өз үйүбүздөй короого киргиздим да көргөздүм. Аялым жаңы тамынын оозуна токтоду да, ичинде жылан бар экенин билгенден бетер кирбей койду. Чын эле көңүлүнө жакпай турду. Тиштеп келген эти сасык чыгып калган мышык кейиптенип, жанында мен турдум. Качан келгенин байкабай калган экенбиз, аңгыча артыбыздан кемпир унчукту. Нет, нет, милая, не пойдет. Я вас не пущу. Чочуп кеттик. Чүрүшүп артыбызда туруптур. Что ты меня обманывал, деди мага кемпир. Анан аялымдын чедиреген курсагын чукуду. Что это? Не котик же родится. Шум, плач. А еще подрастет, будет топтать зелень. Нет, мои милые. Поищите другую квартиру, я вас не пущу. Деп кемпир жебирей берди. Биз нес болуп калыппыз, оозго сөз кирбеди. Үрөйүбүз учуп кородон чыкканча шаштык. Үйгө жеткенче аялым экөөбүз унчугуш албадык. Баланын үмүтүндө жүргөн кош бойлуу аялыма мен атайлап ээрчитип келип, алиги жаман сөздөрдү угускансып, өзүмчө шылкыйып бардым. Квартира эптеп табылды. Бирөөнүн жайкы кухнясы экен. Асты кампа, үстүндө бир бөлмө, балакана. Биздин жай болду. Андан кийин канча квартира алмаштырбадык. Бирок кыз алган жарың сыяктанып, биринчи турган квартираңа жетпейт экен. Баягы көчөдөн өтүп калсам, Иван Карповичтин тамы көзүмө жылуу учурап киргим келчү. Анан Александра Васильеванын тагдыры эске түшүп, азыр кандай абалда болду экен деп аяп ойлонор элем. Жогор аскадан таш кулады. Акактабай тынчып калган тайган селтең этип ыргып турду. Ойго алаксып көп жатып калыпмын. Таштын коңгулунан мен да турдум. Күн түштөн кыңкая берген экен. Мергенчи болсоң мендей бол деп өзүмө күлдүм. Эми мөңгүнүн түбүндө кийик калды дейсиңби? Бирок ушунча болуп чыгып келген соң барып кайтайын дедим. Кереге сакал мөңгүнүн түбүнө бардым. Үстү жак көк жалама зоо, асты шагыл, туш тарап аска. Жанараак төмөнкү тектирде сарыккан суусунан башталат. Бирок ачык агып жаткан суу жок. Шагылдын асты шуулдап, эки жактагы аскалар жаңырыктап турган. Эки асканын ортосунда бет алдындагы эшилген мөңгүнү аңырая тиктеп турган тайган экөөбүздү ушул чокунун жумгагына салыштырып сырттан көргүм келди. Адамга караганда чиркей менен кумурска чоң да күчтүү да экен. Байкуш адам. Анын тагдырына кейисе да, сыймыктанса да болот. Кийиктен дайын жок. Менин көзүм эмес, тайгандын жытчыл мурдуна эчтеме илинбеди. Бүгүн бу жерге жууршабаса керек. Жаңы коргоол көрүнбөйт. Бирдемеден үрккөнбү, же башка себеппи, айтор бүгүн да кече да келбептир. Ага мен кейиген деле жокмун. Тайганды агытып жиберип, ташка көчүк бастым. Бир азга отурдум. Тайган алыстап шимшилеп кетип, шагылдын таштарын шылдыраткан шыбыртуу кылбай калганда, көрүнбөгөн суунун шары кайрадан бүт ааламга толуп, мени курчап алды. Сүрдүү доош. Бул доош ушул улуу чокуга гана жарашкандай. Чоку болсо көкүрөк керип заң каят. Эгер ал болбосо үстүндөгү калдыркан асман кулап түшчүдөй.
Кең көкүрөгүндө анын сүрүнө билинер билинбес калтырап, улуулугуна апкаарып мен отурам. Бул бийикке канаттуу учуп жетпейби, асманда нокоттой тирүү караан жок. Бирок ушул бийикке жеткен тайган экөөбүз эле десем, жакаман жеңим учуп конуп бир чымын жүрөт. Маңдайдагы улуулукту агагыра көрбөдүм, кагып өлтүрүп салдым. Ыйык улуу жер болсо да, адам эмнелерди эле эстирип келбейт. Канча миллион жыл, канча миңдеген кылымдардан бери турат болду экен ушул тоо, ушул чоку. Геологдор муну жаш тоо, көп болсо 50 миллионго чыкты дешет. Кызык, миллион деген сан мага аз көрүнөт. Андан көрө нечен миң десе кыял жетпечүдөй алыс. Сезим менен эсептешпей, факт менен кашайган илимпоздор мунумду кыргыздын терең эсеп, чоң илимден артта калганы дешер. Айтса айта беришсин, кимдин оозун ким тыймак, өзүнө ынсап бербесе. Ошентип, мен ушул карт, ушул жаш чоку менен бетме-бет ооз-мооз сүйлөшкүм келет. Бул чокунун көз алдынан кандай доорлор өттү экен. Адамзат жарыла электеле, азыркыдай болуп, шагылдын астынан көрүнбөгөн суу шаркырап, аскалары ушинтип жаңырып турду экен. Адам акыл эсине киргенден бери бул чокуга убайын көрсөттү экен. Ал чокунун убайын гана көрүп, эсесин кайтарбай келатабы. Бизден кийин бул чоку канча кылым турар экен. Атаң көрүп, бу дүйнөдө түбөлүктүү деген нерсе болсо, ушул тоо, ушул жаратылыш, ушул дүйнөнүн өзү го. Анын жанында адам өмүрү 1 жыл тетип өчкөн учкун тура. Аны ойлобой дагы айлыктан айлыкка жетиш үчүн күндүн тез өтүшүн каалайбыз. Азыркы чымындай болуп. Чоку тоготпойт, теңин алып жооп бербейт. Шуулдап жаңыргандан башка тили жок. Же ошол доош анын тилидир. Адам өзүн гана акылдуу, тилдүү ойлоп, башка макулуктарды төмөн санайт эмеспи? Балким, бу таштын да тили бардыр. Мунун тирүүлүгү адам тирүүлүк деп эсептеген тирүүлүктөн башкача тирүүлүктүр. Болбосо, жаратылыш акыл эсти, учкун мисал аз өмүрлүү адамга гана берип, түбөлүктүү өзүн кур калтырды дейсиңби? Түбөлүктүүлүктүн акыл эси, тили биздей күнүндүктөргө түшүнүксүздүр. Мындай ойлордун түбү, тыянагы болчу беле. Бул ойлор жалгыз менин башыма келди дейсиңби? Илгертен бери нечендер баш катырып өткөн ойлор да, деп ордуман турдум. Артыма кайттым. Күн кечте электе төө карынга өтүп, кечки жайытты карап, болбосо да эртерээк түнөк жай таап алыш керек. Атка бет алдым. Жогору асканын түбүнө шимшилеп кеткен тайган менин басканымды көрүп жете келди. Менден озуп, таштардын коңулдарын шимшип жөнөдү. Күн 5 болуп калды. Шагылдан өтүп, кайра жанагы коорумду аралап келатсам, тайган бирдемени кажылап жатат. Барсам, кулжанын башы. Чоң кулжа экен, мүйүзү 2 оролуптур. Кече күнү атылганго мүйүзүн шакектенген түбүндөгү сөөк кызарып жаңы. Тиги жуушодо кийиктин жыты калбаганы ушу тура. Бирин окко берип үркүп кеткен билем. Кулжанын башын мүйүзүнө кызыккан немеле артынып кетпесе, мергенчилер алып жүрбөйт. Чарчаган атка өзүнчө жүк. Бирок бу баш жаңы болгону менен көзү, мээси оюлуп, маңдайында бир чымчым куйка жок. Түлк акең түнү менен ары одарып мүлжүп, бери одарып мүлжүп, биротоло тазалаган соң, 2 мүйүздүн дал ортосуна как чекенин үстүнө саңдап кетиптир. Карап туруп, түлкүнүн кылыгына күлдүм. Кээде кыжырың келгенде аргасыздан күлөсүң. Чоң кулжанын как чекесин калыңдыгы бир элидей болот. Анча-мынча жерден чып этменин огу теше албайт дешет мергенчилер. Өзүм атайлап атып көргөн эмесмин. Болсо болот. Эми ошол ог өтпөгөн как чекени түлкүнүн кордогонун карабайсыңбы? Кулжанын бир шыйрагына тең келген түлкү. Жадегенде бекерет жегенине ыраазы болуп кете берсене? Жок, өлгөндүн жазасы көмгөн кылып, кулжа жамандыгынан өлгөнсүп. Адалды арамдык жеңгесип. О, жаратылыш, сенин адилдигиң да, адилетсиздигиң да ушулго. Ар демелер ойго түшүп, төмөн илкий бастым. Төө карын демекчи аты куп жарашкан. Буржук-буржуктанып домпоюп, араласаң бир жери казан чуңкур, бир жери тоголок дөбөлөнүп, өзүнчө эле тазаланбай жаткан төөнүн карыны. Төмөн алыстан карасаң, төө карын сырын айтып тургансыйт. Кыязы бир доорлордо Манастын чокусунун сол тарабында андан бийик чоку болуп, жер титирегенден уламбы ал чоку талкаланып, бери төмөн көчүп келип, жумурланып токтоп калгандай. Төө карынды аралаганымда күн дигер болуп кетти. Манастын чокусунун көлөкөсү төө карынды акырын каптап баратты. Мен туш тарапта акмалай карап, жай бастырып жүрүп отуруп, наркы күн тийген бетке жеттим.
Gölөкө артыман ээрчип бара берди. Төө карындын ичи көбүргөндү, көк жашан келет. Кийик оттор жери көп. Дүрүбү салып, жогору мөңгүдөн бери кыркып карап отурсам, жана мен өткөн капталда жайытка жаңыдан чыгып келаткан аркарларды көрүп калдым. Наркы гөлөккө түшкөн коктуран улам 1-2ден чубап чыгып, токтой калып чартарапты сактана карап, боордо келатышты. Гөлөкөлүү жерде жүргөндүктөн түсү даана билинбейт. Бирок жондору кызгылт күрөң тартып калганы сезилип турду. Эки аркар башкалардан ирдүүрөөк экен. Жанында козгалары ойноктоп, андан мындан чөп башын бир искеп коюп жүрөт. Алар да багалаңдан өтө баштаптыр. Көргөнүмө кумарланып карай бердим. Эми аларга жетиш кайдан, жеткиче эле караңгы кирип кетер. Демек, көз кумарын кандыргандан башка чара жок. Гөлөкө жылып мага жетти. Менден өтүп, арттагы бетти таянып кетти. Мөңгүдөн сыдырым жел урду, аркарлардын карааны үзүл-кесил гана көрүнүп калды. Ушинтип бүгүнкү мергенчилик тамам болду. Мөңгүнүн музунан ээрдин жумгагындай бир кертим алдым да, түнөк издеп өңөрүп, төмөн бастырдым. Төө карынды этектеп келип, чоң жарыкка таштын түбүнө түштүм. Өзүмө ык, атка оттуу жай экен. Тоо арасы адатынча бат эле көз байланып келди. Ээр токумдалып, атты тушап кое бердим да, отун терип кеттим. Бат эле каш карайды. Куураган арчадан бир кулач терип келип, от жактым. Мөңгүдөн сындырдым, чайнекке салып чай кайната баштадым. Түнкү сыдырым суук тартып, Тайган экөөбүз тең отко ыктап отурдук. Бүгүн анча көп баспасам да, чылгыйлык кылып, атка урунуп калганбы, эки жоон саным салмактанып ооруп, белим уюп, оттун кашында ээрге чыканактап мен жаттым. Гүлдүн пыры учса, же арча чатырап, учкун атылса, дирт этип коюп, көзүн кыбыңдатып эки колуна чочойо таянып, Тайган отурду. Оттун жарыгынан айлана биротола капкара болуп, нарытан аттын күртүлдөтө чөп чайнаганы дааны угулат. Кээде үстүбүздөн канаттарын шуулдатып, үкүбү, байлуубу учуп өтөт. Жогору аскадан таш кулап, бир топко шалдыратып келет да, кайра тымтырс болуп калат. Элее калган Тайган экөөбүз да тынчтанабыз. Ал экөөбүздүн кулагыбыз түндө, көңүлүбүз кайда экенин өзүбүз билбейбиз. Бат эле суу ызылдап кайнап чыкты. От көкүрөккө тээп, Тайгандын да тумшу кысып, кетенчиктеп калганбыз. Чайнекке чай салдым. Куржунду жая салып, ичиндеги 3 жапкан нанды алып коюп, үйдөн камдап беришкен түйүнчөктөрдү алып чече баштадым. Бир түйүнчөктө 10 чакты кертим чакмак кант. Бир түйүнчөктө 2 тоголок пияз жүрөт. Мунун кереги деле болбой калды жана көбүргөн терегелгем. 3 түйүнчөктү жазып коюп, калай кружкага чайдан куюп, канттан салып, ышкырылта ичсең, өмүрүңдө эч качан мындай даамдуу тамак ичпегендей болосуң. Ах, дедим чайды уртап. Ысык демин кайра үйлөп, биз деле Хемингуэйден кем жашабайбыз. Анан маңдайымда чочоюп, менин кыймылымды ээрчи карап отурган Тайганга жартынан таштадым. Мэ, эмколла. Хемингуэй демекчи чай ичип отуруп, оюм анын Африкадагы аңчылыгына кетти. Өзү, эркелеген аялы, кызматчылар, жол көрсөтүүчү болуп бир үйүр журт. Жүктөрү тарткан машиналар, өздөрү мингенге башка жеңил машиналар, мылтыктын ар түркүмү, эрте менен даярдап койгон тамактан тоюп алып, жандоочуларын ээрчитип, арстан, буйвол уулап кетет. Олжолу болсо олжолу, болбосо курукол лагерине кайтып, кол ваннага түшөт, кийимин алмаштырат, анан оттун кашында отуруп алып, виски садовой ичет. Жок, анын аңчылыгынан меники кызыктуу сыяктанды. Же азыркы абалымдан ардандымбы, иши кылып Хемингуэйге суктангым келбеди. Аныкы тим эле мырзалык сейил көрүндү. Анан дагы кандай кыйын акыйкат жазуучу болгону менен төрөлүктегин кое бербейт экен го. Бөтөн жерде көп атар мылтыкчан аңчылык кылып жүрүп, жергиликтүү элден найзачан аңчылык кылып жүргөн бирөө жарымды көрүп калса, алардын аңын алардан кызганат. Неси болсо да эрин күйгүзгөн калай кружкадан ширин чайды виски садовой деп ичип отурдум. Чайды ичип бүтүп, дасторконду жыйнап, отту дагы күчөтүп койдум да, төшөгүмө салдым. Ээрди жаздап, жумшактап, үстүнө жээлдикти коюп, ичмекти ээрдикти астыма төшөндүм. Көрпөчү менен бөктөрүнө келген купайке жуурканым болду. Бирок азырдан жатыш эртөңдөнүп, жууркандын үстүнө бүкүлү бойдон чалкаман түшүп, талыкшыган денемдеги чарчоонун рахатын тыңшап, ободогу жылдыздар менен оттон учкан учкундар аралашып, асман жердин ортосунда уюлгуп ойноп жатышкандай. Ошентип жатып уктап калыпмын. Түн бири окумда ойгонсом, тишиме тийбейт. От алдагычан өчүптүр. Тайган бүрүшүп аягымда төшөктө жатат.
От өчкөнгө асман чаңкайып, жанагы жылдыздар жанагы эле ордуларында жетигендин кочушу гана казандан бирдеме сузуп алгыдай чалкалап калыптыр. Жана чыга элек ай алда качан түштөн ооп, манастын чоксунун далдаасынан шоолаланып турат. Тоо арасы ала көлөкөлөнүп сүрдү, жогорку мөңгү ай нуруна чагылышып кашкаят. Мен турган жерде чокунун көлөкөсү калдайып басып турат. Аттан дайын жок, караны да көрүнбөйт, шабырты да кулбайт. Болбосо төмөн сууга түшүп кетсе керек. Бүткөн боюм тырышып калыптыр, чиренип жазылгым келет. Чиренсем тарамыштарым үзүлүп кетчүдөй чоюлат. Атка аябай урунганым азыр катуу билинди. Отту кайра жакмакчы болуп басайын десем, эки жоон саным сүйрөлбөй, жамбашым, белим ооруйт. Аттан теке тука болдум. Отту кайра келгенде жагармын деп төмөн бастым. Эгер ат төмөн суу ичкен соң тетирисини алса, андан ары айыл кайдасың деп жүрүп кетиш ыктымал. Аттан айрылсам нейин тоодо менин күнүм эмне болот? Мылтыкты алдым да ооруган жериме карабай акырындап ылдыйладым. Бир аз бара түшкөн соң сол жагым капилеттен шыбырттап калды. Байкоос бараткан жаным чочуп кеттим. Карасам Тайган. Ал артыман жете келери эсимде жок. Жаныма Тайган пайда болгондон кийин аны караан тутуп тоо түнүнөн сүрдөбөй калдым. Айтканымдай эле ат бутакка жетип токтогон экен. Соосунун кандырып, дагы бир аз чөп чалган окшойт. Азыр курсагын кампайтып үргүлөп туруптур. Таанышына менде мурун жете барам деп Тайган аны да бир чоочтуп алды. Булак менен менин түнөгүмдүн ортосуда ит тапкан жер экен. Кайра атты жетелеп жөө чыгып келатканымда билдим. Жакшы жери үшүгөнүм өтүп, өр талашканда кайра күйүп тердеп чыктым. Куураган арчалардан тере келдим да отту жаңыртып жагып коюп, төшөгүмдү таштын жаракасына жакыныраак ыкка жылдырып, чындап жатмак болдум. Бирок уйку жок. Арча чатырап, учкундары мага чачырап, күйгөнүн карап жаттым. Жана төшөккө учкун түшпөгөнүн кара. Бирок уйку келбеди. Жамбашыман таш өтөт. Колумду сойлотуп улам бетин алып таштайм. Бир аздан кийин эле кайра башка жеримен өтөт. Жана уктаганда бу таштардын өтпөгөнүн кара. Уйку келбес болду. Туруп отурдум. Ай чокунун далдаасынан дагы нарылап, жогорку мөңгү да эми кашкайбай күңүрттөнүп калды. Тоо коюну дале уйкусунан ойгонбой тынч, сүрдүү. Бу сүр сырдуу сүр, адамды коркутпайт, түрлөнтөт, апкарытат. Улуулугунанбы, ээндигиненби, же ушул экөөнүн теңби айтор мен апкарып отурам. Шаардын түнкү ээн көчөлөрү эске түшөт. Анда капыстан хулиган жолугабы деп чоочулап басасың. Же өзүң кичине ала күү болуп алсаң, бирөө жарым жолукса тумушка коюп өткүң келет. Бердегимден чочмак элем. Ээн тоодо жалгыз адам өзүм. Бирок апкарым. Таң атары жакындаганын билгизип, мөңгүдөн сыйдырым суук жел жүрдү. Тайган бүрүшүп келип жаныма жатты. Анын да уйкусу жок, кыбыңдап отту карайт. Улам арчанын сыныктарын отко таштап коюп, табына денем кеңирсип мен отурдум. Үй деген ушуда, дедим өзүмчө күлүп. Түндүгүң асман, керегең таш, төшөгүң таш, квартира деп шаарда сандалып жүргөнчө. Ушул абалымда бул оюм өзүмө жакты. Шаардыктар суктанган, алардын бардык комфортко жеткендери эрмек таппагандан улам тоо деп шыпшынып кыялданган романтикасы менин ушу таптагы чыныгы жашоом болуп жатканына корстон болдум. Таң куланөөк салганда кече-кечинде аркарлар жайылып чыккан боорго жөнөш керек. Жеткенче шоола тарап жарык болуп калат. Андан кечиксем, күндүн мурду көрүнөрү менен аркарлар нары тоо ашып кетет. Жел да күн чыккыча бет алдыман согуп, менин жытымы артка айдайт. Ушинтип план түзүп койдум да анан адатымча кыялга баттым. Буюрса, түнү менен жуушап, башын жерден албай жаңыдан отко кирген аркарларга өңүп таңга жуук барсам. Анан алардын бири кулагын тикчейтип, башын көтөрө калганда ок чыгарсам. Ал куласа. Калгандары кач бергенде узатпай дагы бирин жыгып алсам. Эгер жарадар болуп качса, Тайган бар. Эки аркарды атка тең бөлүп артып кеткенге да ылайыктуу. А үчүнчүсү болуп калсачы? Ачып эмес да, биринчиси бир эле октон кулап калса. Калгандары элеңдеп, аны тегеректеп калышса, анда бирин. Анан качып бергенде бирин жарадар кылсам, аны Тайган тиштеп чыкса. Байкоостон үн чыга күлүп жибердим. Тайган селт этип турду. Обол кайдан үн чыкканын баамдай албай, жүгүрчүдөй жүткүнүп кулак түрүп калды. Мен дагы күлдүм да анын башын сылап жоошуттум.
Мен кыялымда күлдүм. Азыркыма эмес, деги ишке ашпасын билип туруп, дамама тушинтип кыялдана берген адатыма күлдүм. Бул өзү эмне, мүнөзбү же жолдон кошулганбы? Качан болсо ошо. Былтыр шаарда жашачуда бир нече кыялдарга берилип, аягында өзүмө далай күлгөм. Ошол кухняга туруп калган жылы кыш катуу болду. Былтыр эле, жок. Мурдагы жылкы кыш экен. Астыбыз пол. Полдун асты темир бетон плиталар экен. Подвал кампа жабдылган да. Кышкы аязда темир бетонуң муздачу болсо, муздун үстүнө жылаңач отургузуп эле койгондой. Отун дептеп камдап алганбыз, бирок биягынан жаксаң, биягынан өчөт. Бет алдың жылыса көчүгүң менен аркаң муздайт. Кышкы чилдеде аялым төрөп, төрө түйүндө 10 күнчө жатып калып, ошондо мен көргөн азапты айтпа. Аялым үстүнө жагып турганда мурун үйүчү дурус турбайбы? Ал жок, мен эрте менен бир жагып коюп ишке кетем. Кечинде келсем үйүчү муздаткычтан бетер болуп калат. Жалгыз өзүмө эчтемемес экен, бирок жууркан төшөнчүлөрдү аст үстүмө үйүп алып, билбей калдым. Наристе бала менен жаңы төрөгөн аялыма кандай болор экен деп тарткан убайым ушу болду. Жарыкчылыкка жаңы келген бала бу дүйнөңөр өтө суук экен деп кайра кетип калбаспы экен деп корком. Чыгарына 2 күн калганда иштен атайын суранып алдым да кечке меш жактым. Кичине жылымсырап калды. Болгон жалгыз керебетти мештин түбүнө жылдырып келип койдум. Мурунку ордунда жылуулук жетчү эмес. Ошону туура кылыпмын. Иши кылып баланы жерге тийгизбей кармадык. Жатканда ортобузга алып жатабыз. Обол уктаганда басып койбоспу экенбиз деп коркуп жүрдүк. Кийин көнүп кеттик. Көнгөнүм ушунчалык. Азырда бир жан башыман жатсам, ошол капталым биротоло уюп оорумайынча оодарылбай жата берем. Адам көнбөс балия барбы? Бала да көндү суукка. Кайра чыйрак болчудай көрүндү. Иштегилер сурагандан баланы ортого алып жатып жүргөнүбүздө жаңы тапкан айла катары мактаныч менен айтсам, бир аял «Этажы не гигиенично» дейт. Жашоом алардыкындай эле деген кыяс кылып сыр бербей жүрчү элем, уялып кеттим. «А у нас все микробы замерзли» деп тамаша менен кутулдум. Бала эчтеме болбоду. Ошол кыштан аялым оорукчал болуп чыкты. Жаңы төрөгөн неме баланын кир когун жууп, колун суудан кургабайт. Көмүр жагып, гүл түзөөгө чолосу тийбейт. Ал ас келгенсип айдын аяк ченинде акчыран жуташ адат болуп кетти. Ичкен жегени дурус болбосо, тыңы элек немеге ал да кыйын экен. Иши кылып, кышы менен ооруканага 3 жолу жатып чыкты. Андан деле оңолбой, ден соолугу начарлай берди. Кырсык адамга бир жабылса, биротоло төө басты кылып алат эмеспи? Күн жылымдап, февраль аяктап калган кез эле. Мен дүкөнгө барып, нан, сүт алып келдим. Калган тыйынга сатуучу өтпөй алган лотерея билеттерин берди эле. Мейли деп алып алдым. Үйдө да мурун алган 2-3 бар эле. Баарын алып, номерлерин карап отурдум да өзүмчө кыялга баттым. Ушулардын жок дегенде бирөө отса, Волга отса, сатып жиберер белем же минип жүрөр белем. Өзүм төлөмөр үйдө турсам, мингеним Волга болсо, куп жарашат да. Сатсам, баасына эле сатсам, жок. Баасынан ашыра сатса деле алчулар көп дешет. Бая күнү ким айтты, бирөө Волга уткан лотерея билетин 2 Волганы баасына сатты дейт. Алар акчаны кайдан табат? Жейт да. Азыр жебеген киши жок окшойт. Газовада саткандан баштап. Мен өз баасына эле сатат элем. Анан акчасына тамды чекесине чертип туруп сатып албаймбы? Айгер ушу билеттерден 2 утуп калсачы, макул бирөө Москвич эле болсун. Анда Волганы сатып, там алып, Москвичти минип жүрөр элем. Жок, Москвичти сатыш керек. Ошонун кунуна деле ойдогудай там келет. Мингенге Волга жакшы да. Анан грисполкомдун жанынан башымды чыгарып өтсөм. Дем алыш күндөрү үй бүлөмдү салып алып, шаардын сыртына чыгып кетсем. Азыр минбеген Волганы кийин картайгандан керек эмне? Кээде аялымдан оорданып, кыздарды салып жөнөсөм. Анан күлүп жиберип «Ит экенсиң» дедим. Ийменип, баланын туңгагын жууп отурган аялым чочуп кетти. Ким? Оорукчан адам таарынгыч болот. Эмне тилдейсиң дейт аялым. О, жок, сен эмес. Ушул жакта бирөө жогораскадан таш кулагандай болду. Тайган ордунан аткан бойдон кетти. Кыялың менен куру. Дагы кечиктимби? Мен туюк төргө жеткенче күн көтөрүлүп калды. 2-3 күн жүрүп эчтеме ата албай кетемби деп чындап ардана баштадым. Милдетим кийик атыш болбосо да мылтык алып тооралап жүргөн соң, канжыгам курук айтсам көргөн киши күлбөйбү?
Төө карын болсо эчтеме бербеди. Балким берет беле. Эгер менин кыялдарым болбосо. Таңгамал тайгандын артынан мен да тура жөнөдүм. Чыгыштагы тоо баштарынан арты шоолаланып, кадыресе жарык болуп калганда аркарлар жайылган боордун астына жеттим. Тайган алыс кетпей эле токтогон экен. Байлап алгам. Түз чыгып барышка жайыттын чет жакасы ачык көрүндү. Кайрадан төө кыркан аралап имерле кеткен жылга менен өрдөп отуруп, болжолумдагы аркарлардын капталынан чыкмакчы болдум. Курсак ачып, каруу кетип, тердеп бурдап, мерчемдүү жерге жакындаганда тайган жулуна берди. Берери болсоң бере көр деп жүрөгүм ого бетер аптыга кагып катуулай бастым. Кара тер чыгып алган соң өпкөң шамалдап, күйүккөнүң да билинбейт экен. Саладай болгон жылгадан чыга бергенде тайган тыбырчылап кыңшылап жиберди. Анын башын жерге ныгыра басып тыңшай калдым. Болжолумда аркарлар 50 метр чегелген өйдөгү тектерде болуш керек. Бирок айерден үрккөн дабыр тугулбады. Аңгыча жогору асканын түбүндөгү шагыл шыгырап калды. Иш ошондо эле бузулган экен. Мен энтек-тентегим чыгып, өңүткө жеткенче күндүн нуру асканын учтарына боелуп, анан ылдый жайыла баштады. Тайган жанагысындай жулунбай калган. Ошондо шекшип, өңүттөн баш баксам тектирде аркар турмак балей да жок. Улам соксоюп көтөрүлө берип, акыры тикемен тик турдум. Ары бери бастым. Жаңы коргоолдору жайнайт. Жуушаган жерлеринин чөбү жапырылып жатат. Мен жерден из карасам, тайган акыйып кыргыр башын карап, таңкы суук желге көзүнөн жаш чуурутуп отурган. Агытып жибердим эле, тик өйдө салып уруп жөнөдү. Багытын уланта андан озуп карасам, тээ күндүн жаңы жайылган кырдан 11 аркар чубап ашып баратыптыр. Кызгылт күрөң жондору күндүн тамылжаган нуруна чагылышып, эрте мененки закымда үзүл-кесил кооз элес болуп, менин карматпаган кыялдарым сыңары кырашып кетип баратышты. Көрүп туруп, ушундай асыл тукумду аткым келбейт. Бирок аттырбай кеткендерине ичим ачышып калды. Эми мына төө карынды кыркып өтүп, туюк төрдүн сол ыптасындагы мөңгүлүү бийик тоонун түбүндө турам. Туш-туштан тик болгону менен ушул тоонун башында Кашкабаш кишинин төбөсүндөй болгон 1 гектарча тайпаң бар. Ал тии көрүнгөн мөңгүдөн да жогору. Кийиктерге беймарал жайыт. Айерге аюуда келип калат дешет. Өзүм көргөн эмесмин. Эми ошол Кашкага кай жаанан чыксам дейм. Төрдү алкымдап барып, анан дагы атчан бир топ жогору капталдап чыккан жол бар. Мергенчилер менен мурда бир чыгып көргөм. Бирок азыр аякка желкем жер тартып турат. Бу бетинен бирөө жарым чыкканбы жокпу билбейм, бирок берден караганда оңой эле көрүнөт. Болгондо атту жерге таштап жөө чыгыш керек. Неси болсо да кичине ойлонуп алууга суу жээгине түштүм. Күн кадыресе ысый баштады. Бирок таштан ташка жанчылып аккан суунун салкыны жан жыргатат. Эртең менен тамактанбай күйүгүп тоого чыгып келгенге кардым катып калыптыр. Жата калып тиш сындырган суудан ичтим. Анан нан малып жедим. Анан жалпак таштын үстүнө чалкаман жатып алып, чыгар тоонун башын карап, чыкпай эле койсом эмне болот? Акыры ата албагандан кийин деп ойлодум. Бирок бул оюм могу таш үстүндөгү жыргалыман улам пайда болуп жатканын баары бир чыгарымды билип, ошондон ышынып жаттым. Ушинтип көздү жууп коюп, чалкаман түшүп жатсам, кайдандыр бүркүттүн шаңшыганы угулду. Көзүмдү ачсам, асман ачык. Тик каратпаган күндөн башка эч караң көрүнбөйт. Бирок бүркүт дагы шаңшыды. Кызыктым. Ошондо тиги мөңгүлүү зооканын далдаасынан 2 бүркүт учуп чыкты. Биринин чеңгээли кур эмес. Тарбайган салаңдаган бирдеме кармап келатат. Аңгыча ал чеңгээлиндегини кое берди. Шаңшыганы угулду. Кийинкиси шук-шуурулуп келип илип кетти. Мен дүрбү салдым. Чеңгелдегиси аркар экен. Айран калыпмын. 2 бүркүт аны алмак-салмак алмашып, мен жаткан туюктөрдүн үстү менен тиги саятчынын аскаларын карай алып баратты. Дүрбү салып жаттым. Аркардын али жаныбар окшойт, кыбырагансыйт. Бирок ал ушул бийиктен куласа өлөрүн билип, андан көрө өпкө жүрөгүнүн өткөн уу чеңгээлдерге кайыл болуп бараткансыды. Албетте, аркар антип ойломок кайда. Жонунан мыкчылып, 4 аягы төмөн салаңдаганы менен мойнун кейкейтип, жерди карагысы келбегендей, өйдө бүркүттү карап баратканынан улам мен ушинтип ойлодум. 2 бүркүт улам бири колу талып кеткенде шаңшып таштап жиберди. 50 метрче ылдый кулаган аркарды экинчиси шуулдап келип, андан нары илип жөнөп, менин үстүмөн алып баратты. Баракелде дедим алардын күчүнө мурунда эрдигине. Ушундай бийик үчүн жаралганына суктанып өзүмчө толкундап. Аздан соң бүркүттөр аркарды саятчынын аскаларына алып кирип кетти. Кыязы анда уясында балапандары барго. Биздин шаарга
Кээде көбүнесе кышкы чилдеде ажайып гана, орусча айтканда зверинец келип калат. Кышында келген себеби анда ысык өлкөлөрдө жашаган пил, маймыл, тотугуш өңдүүлөр үчүн биздин түштүк ыңгайлуураак болсо керек. Ыңгайлуу болбой курусун, кышкы чилденин биздеги суу оңой бекен. Алар титиреп, жүдөп турчу. Ажайып гана кызык жай, бирок качан барбайын бүркүткө, арстан менен жолборско, пилге боорум ооручу. Менин түшүнүгүмдө бүркүт ачык асман, бийик обонун баатыры. Пил болсо дүйнөдөгү айванаттардын эң күчтүүсү болуп туруп, эң айкөлүү, момуну. Ушул төртөөнүн кор болгонун көргүм келбейт. Ушул төртөөнү кордогон адам алардан пас көрүнөт. Кор болбогон эмне, бүркүт бийик асманын, арстан менен жолборс жаңы кандын. Пил чүйгүн отунан ажырап, кол карап, дайым камоодо. Ошондо ойлор элем, ушулардын ордуна 4 жаман адамды отургузуп, көкүрөктөрүнө чыккынчы, кара мүртөс, маскарапоз, кошоматчы деп жазып койсо. Азыр тиги эки бүркүттү көргөндө ошол ойлоруман улам толкунданып, бирок ажайып гана жүргөндө башка нерсени ойлобопмун. Аркар байкуштай эмне жазык. Жерге чыккан чөптөн башкага зыяны жок, бир асыл жан. А бирок ал күчтүүлөргө жем болуш үчүн гана жаралган. Асмандагы бүркүттөн, жердеги каршкырдан коркот. Азыр мылтык күчөгөн кезде адам ал үчүн каршкырдан нараак жоо болуп калды. Аркар байкуш кайда барып жан сактайт? Табиятаны атайы күчтүүлөргө жем болуш үчүн жараткандай. Аны жеш үчүн күчтүүлөрдү жараткан. Быйыл жазда шаарда жүргөндө бир күнү иштен келаткам. Жаңы сур Волга жаныман зуу өтө берип токтоп калды. Ичиндеги бирөө артык терезесинен кол булкалады. Барсам Кадырал экен. Кел түш деди, саламга сунган колумду тартып. Каяка? Түшө берсеңчи. Волга көрсөм сүрдөп кетмей жайым, Кадыралдан мурун ушундай жаркыраган машина мени күтүп калганына оюмду жыйнабай түшө баштадым. Бул кандай, же өзүң мейманга чакырбайсың, же мен чакырсам кыйыласың, деп Кадыралы адатынча ачык айрым күлкүсүн салды. Мен бирдеме деп күңк мыңк эткиче кайра өзү үстүмөн тамашалай берди. Сеникине барсам чакыртпай эле барып коет элем. Кедейсиң да. Жөндөп коноктой албай, кайра өзүңдү уят кыласыңбы дейм я. Мен да күлгөн болдум. Кандай иштер жакшыбы? Деди кайра кадимки жөп-жөнөкөй боору керлиги менен. Алынча, салкын кандай жүрөт? Жентекке качан чакырасыңар? Жүрөт, дагы 4-5 айдан кийин. Өзүң кандай? Дедим мен өз кезеге келгенде. Көрүп турбайсыңбы? Деп ал тамашалуу үн салды да, эстей койду окшойт. Квартира эмне болду? Качан жеткидейсиңер? Дайыны жок. Али баягы 10 кишинин бир ала элек. Атиги управлениеңерден замчаны алдыбы? Ал министерствого тийген квартираны алды дешпедиби? О кайдагы министерство? Быйылкы жылдын эсебинен силерге тийген квартира болчу, ошону беришти. Кантип? Ал жаңы эле келбедиби? Жаңы эле келип алып коет да. Бизге быйыл квартира бөлүнбөй калды деген директор. Мадырабаш. Ошон үчүн директор да чоңуна каршы чыгууганын башы экөө экен. Бир азга унчукпай бардык. Мындай иштер турмушта боло берчү эле. Бирок дал биздин оозубуздан жулуп кеткенине таң калып туталана баштадым. Кадыралы олуттуу сүйлөдү. Сен көп керсейбей, башкалардай эле жүрбөйсүңбү? Бая күнү мен бир кишиге кирдим. Алы көз жакшыбыз. Сен өйдөрө кызматка алууну айттым. Кандай жигит өзү деди эле, мен байкабай абдан честный деп жиберипмин. Андай немелерди семиртип койсоң, кайра өзүңдүн оозуңду кандаш эле дейт. Кызык экен. Башка сөз оозума келбеди. Сенин сыртыңан кам көрбөй жүрөт дейсиңби мени? Билем, чоңоюп алды, теңсинбейт деп ойлойсуң. Жок, жолдош. Бирок ошондо мурунтан ойлоп койбой, чынын айтам, мен сөзүмдөн алдырып койдум. Эмки жолу антиш жок. Анан калса, сен да кичине ийкемдүү болсоң боло. Принциптеп эле кашкай бергениң менен курсагың ачып турса, эмненин принциби? Алдуу болгончо ала каныч бол, күчтүү болгончо күлө каныч бол деген. Колман келбесе кантейин? Колман келбесе. Ниет кылсаң, турмуш өзү эле үйрөтөт. Акылдуунун бир аты куу, жамандын бир аты жоош дейт. Акылы болбосо куулукту кантип жасамак? А жоош неме куулукка кудурети жетпеген соң принцип деген болуп бирдемелерге жарымашып алат. Алы жетпеген аракетчил деген кеп да. Сен мени жемелеп жатасыңбы? Мени коруна түшкөнүмдү сезип Кадыралы күлүп жиберди. Бир райондун чоңу майрамына өкмөттүн эсебинен салтанаттуу өткөрүп жатып акырын айтат дейт. Билбегенге майрам, билгенге ата мынашы деп. Ошонун сыңары да ойлонбосоң жеме, ойлонсоң акыл. Атаң көрөй өскөн экен, чын эле таң калдым. Токтот түшөм. Эмне? Кадыралы кайрадан баягы студент. Анан коңшу кездеги ак пейил тең туштугу менен күлдү. Жаман десе, жак. Жоош десе.
Кадыралынын мени сыпаттаганы чын болду. Мен ошол жерден түшүп кала албадым. Анын эркине моюн сунуп, ани дебей бара бердим. Обол аэропортко бардык. Кадыралынын начальниги курортко жөнөп жатыптыр. Узаткандары бир топ экен. Обол мурун бири ресторанга кирүүнү сунуштады. Жок, айырден көзгө чалдыгабыз. Тияка, бактын арасына баралы, деди бөлгө. Аныкын туура табышты. Анан баарыбыз багаралап кеттик. Самолеттун учарына дагы 1 сааттай бар эле. Начальник уйкулук деп, беркилери жөнөткөнүбүз деп, ортого коньяктар толуп кетти. Ал ден соолугун оңдоп келиш үчүн көп тосттор көтөрүлдү. Баары ичип жатты. Бир киши гана ичпеди, оорукчал окшойт. Ичкилик ага жакпасын башкалар да билет экен. Көп кыйнашпады. Арык киши сиздин ден соолугуңуз үчүн деп бир тосту көтөрдү да ооз тийип кайра койду. Аздан соң баары кызый баштады. Ошондо алиги оорукчал арык кишиге мүшкүл түштү. Кадыралы бул чөйрөдө да өтүмдүү окшойт. Адатынча тамашага салып, «Ой, маке, бизди сыртыбыздан сындабай бирди алып койбойсуңбу?» деди. «Жок, айтпадымбы?» Араң турган башкалары жаалап кетти. «Ой, ал эми бирден эчтеке болбойсуң. Кана, карма колуңа. Ой, бирди алып кой бирди. Жумаш Сакеевичтин урматына». Арык киши кыйылып болбоду. Ошондо начальник Жумаш Сакеевич стаканды кармап келип, арык кишини ийинден капшыра кучактады. Ал да абдан тамашакөй киши окшойт. «Ушу мен бараткан самолет авария болуусун каалайсыңбы?» деп карс-карс күлдү. Анан стаканды арык кишинин колуна карматты. Арык кишинин айласы түгөндү. «Узак жолго чыгарда антип айтпаңыз да. Болуптур эмесе, аман-эсен жетип, жакшылап эс алып келишиңиз үчүн». Баг ичи дуулдап, баары арык кишини мактап жатып калышты. Анан дагы чишти. Арык киши да тартынар жери калбады. Бирден кийин бир нечени көтөрүп салды. Кубаты жок неме бат эле темтең деди. Самолет учту. Жумаш Сакеевич жөнөкөй киши экен. Баары менен өбүшүп коштошту. Ичкиликтен дагы калды эле. Узаткандар чогултуп кайрадан ичтик. Мен да ичтим. Мен да кызый баштадым. Мен да Кадыралдай шайыр ачык болгум келди. Боло албадым окшойт. Анткени менин сөздөрүмө эч ким деле күлгөн жок. Анан чындап эле мас болуп калыпмын. Кеч күз маалы эле. Чыйрыккандан акыл эсимди жыйнасам, ээн караңгы көчөдө баратам. Саат 11. Же 12 болуп калса керек. Жүргөн машине көрүнбөйт. Көрүнсө түшүп кете аламбы деп сыйпаласам, бир тыйын акчам жок. Эстедим, иштен чыккан деле жок эмес беле. Ошол үчүн үйгө жөө кетип баратып, Кадыралга жолукпадым беле. Кадыралылар кантип кетти экен, эстей албай койдум. Жана алиги арык киши экөөбүз кучакташып турбадык беле. Анан эмне болду? Арык киши айтып аткан. Ашказаным ооруйт, гастрит. Ичкенде оорутууга күчү жетпей калат окшойт. Унчукпай жымыңдап калды. Бирок эртең азабымды берет. Кандай дейсиң? Жумаш Сакеевич жакшы киши. Мен баш ийкеп турдум окшойт. Мен жакшылап жөнөтө албай калдым, башкалардай болуп. 100 деле араң таап салдым чөнтөгүнө. Бирок жакшы киши, көңүлүн албайт. Көрүп турбайбы менин абалымды? Мен баш ийкеп турдум окшойт. Анан билбейм, арык киши кайда кетти, Кадыралы кайда кетти. Ал кыязы менден адашып калганго, болбосо машинеси менен жеткирип коет эле. Ал мени таштап кетиптир деп ойлоодон ардандым. Ошентип караңгы ээн көчөдө жөө бараттым. Эсиме келгеним болбосо, коньяктын күчү кадимкисиндей эле экен. Барар үй ыракта, башкача айла жок. Гере арыштап жөө жүрүп отурдум. Атаң көрүү дедим өзүмчө. Мына күчтүүлөр кандай жашайт. Мен да күчтүү болгум келди. Күчтүү болсоң адилдикти да багынтып аласың. Ал сага көз каранды болуп, кайра өзү кызматыңды кылат. Караңгы көчөдө өзүмчө эрдемсип, башын жерге салган начарлардан жолукса начарсың деп ургум келип, чоң арыштап бараттым. Дүнүйөм түгөл, бар максатыма жеткендей көңүлүм көтөрүңкү. Ырас. Тереңимде мен күчтүү эмес экеними, табиятымда күчтүү жаралбаган соң атайлап боло албасымды. Андыктан бул кыялдарым жөн эле каалоо экенин, эртең башым шылкыярын билип бараттым. Бирок аны моюнга алгым келбеди. Үйгө түн бир окумда жеттим. Аялым жатып алыптыр, бирок уктабай чырак өчүрбөй жаткан экен. Үйгө кирип, мен өзүмдү бир кызык ойдун үстүнөн кармадым. Аялым менин кечиккениме таарынып, айдын аягы болуп, үйдө тыйын жок жыдап турган чакта карыздап акча таап келет деп үмүттөнүп жаткан байкуштун таарынар жөнү бар экенин билип кирдим. Бирок күчтүүлөр менен стакандаш болгонума корстон экеними, демек аялымдын таарынар жөнү жок экенин сездиргим келгенин байкабадым. Төшөктө жатып бетим ысыды. Атаң көрүү дедим өзүмчө. Кунарың ушунча эле беле. Эртең менен ойгонсом, башым жаздыктан көтөрүлбөй калыптыр. Кечеги дүйнө бүгүн башкача. Мурдагы күнкүсүндөй. Ишиңе кечиктиң го, деди аялым. Бала түнү менен ыйлап чыкты, эмчегимен сүт чыкпай калыптыр. Мен онтоп башымды жаздыкка каттым.
Шар суунун шапатасында кичине чыйыр алып алган соң тиги чокудагы тайпанга жөнөдүм. Мергенчилер чыкчуу көнүмүш жолго салбай, жана айткандай төрдүн алкымына жетип, анан имерилип жүрүүдөн ышынып, түз бетке салдым. Тиктиги болбосо асказоонун аралары ачык эле көрүнүп турат. Салт адам чыгып кетчүдөй. Кыйналып калбас бекем деп ойлодум да, кайра жок дегенде бир жолу бирөөнүн изин ээрчибей өзүмчө жол издейинчи деп өзүмдү тамашалап койдум. Ат алыс төмөндө калды. Тайганда менин бу жоругумду жактырбагандай, улам бир жалпак ташка жетип отуруп алат да, көпкө артыман көңүлсүз келет. Улам көкүрөк ачышып, тизеден кубат кеткен сайын өзүм да көңүлсүздөнө баштадым. Бирок өжөрлөндүм. Күн түштөн каңкайып кетти. Мен чокудагы тайпанга жеткиче бешим ооп калар. Чарчаганымы, жолдон орун тандап алганымы ойлонбоюнчу дедим. Антпесең ого бетер чарчай бересиң. Асманды, туш тарабымды карамыш болуп, ой алак суутунун аракетинде бастым. Арар жерде экскаватор челгенсип, суурдун ийинин казган аюунун изи жатат. Жолуман аюу жолукса деп, андан ары эмнелер болорун ойлойм. Бирок буларга алаксый албадым. Тизем бүгүлүп, жүрөгүм жарылып кетчүдөй какканда, алсыз адам экенимди ойлоп аргасыз токтоп калам. Артыма карасам, байкабай кыялап жүрүп отуруп, чыккан жеримен бир топ капталдап кеткенимди көрөм. Торат биякта калыптыр. Төмөндөн белгилеп алган багытымда туурада калып, мен азыр башка аскаларды аралачудаймын. Булар деле жанагыдай көрүндү, арасынан өтүп кетер жолу бар сыяктанат. Жанагы белгиленген багытым дурус көрүндү эле, бирок ага жетем деп кайра артыма саламбы. Мынча чыккан соң кайтыш жок, кичине отуруп дем алып, кайра кыялап жөнөдүм. Ошентип 5 кадам аттап, кайра бир топ жүрүп отуруп, дагы аскалардын түбүнө жеттим. Аскалар анча бийик деле эмес, бирок жалама, тик. Араларында ит секирип өтчүдөй жылчыктар бар. Ошол кычыктар менен өтүп кетермин деп дагы тырыштым. Кызык мына ушунда башталды. Аскалардын бери түбү куюлган шагыл эле. Бир кадам өөдү тырмыштым, 2 кадам кайра төмөн жылбышам. Кетпеген жеримен тергетип, күшүлдөп пышылдап, 4 аяктап жан алакетке түшүп жатканымды сыртыман бирөө көрсө күлөрү беле, же аюу деп атаар беле. Өзүм өйдөлөй албай жаным кашайып жатып ушуну ойлосом, тереңимдеги чарчабаган сезимдер күлөт. Тайган күлүп турдубу же түшүнө албай таң калып турдубу, мен эптеп аскага жетип жабышканымда артымда ордунан жылбай кадала карап тура берди. Мен калтырап титиреп асканы таянганымда ой жаман десе, минтип чыгат деп акыл үйрөткөнсүп, 2-3 секирип чыга келди. Адам 4 аяктап айбан болуп жашай албагандан кийин 2 аяктап адам болуп калса керек деп ойлоп, тереңимдеги чарчабаган сезимдер дагы күлдү. Бу жерге бир топ эс алдым. Канткен менен аябагандай эле бийиктеп кеткен экен. Асман 7 катары болсо, төмөнкү катары ушуго. Асман 7 катары болсо, төмөнкү катары ушуго. Те алыстагы бөксө тоолор, куру көңдөй, бабакан козу жайчу деңсөөлөрдөй жабыс көрүнөт. Аралап жүргөндө аларда асман тиреп турчу эле. Береги кызыл таш түбүнөн караганда баш кийимиң түшчү эле. Эми бул алдымда жатат. Жанагы оболоңон бүркүттөр деле ушу бийиктен өттү окшойт. Жердин шамалы чаң бырыксыткандан башкага жарабайт. Бу чокунун шамалы өгөө болсо керек. Мен сүйөнүп турган аскалар окчунурактан караганда жылмакай көрүндү эле. Эми таянсам, майда-майда тикенектери алаканым өтүп, жалама бетинен бассам, өтүктүн таманы чып-чып жабышып, сыйгаланбайт. Нечен кылымдар бою көзгө илешпеген кумдар менен ургулай берип, шамал биротоло чегип койгон белем. Аскалардан ары аз эле калды окшойт. Кычыктарын аралап өтө тырмыштым. Бир аз чыга түшкөн соң аскалар түгөндү да шагыл аккан куйга туш келдим. Куйдун аркы бетинин көк жалтаң зоока көрүндү. Биротоло чарчап бүткөн элем. Тизем титиреп бир азга эмне кылышты ойлоп туруп калдым. Мындай камакка кирип кетерим ойго келген эмес экен. Эмне кылыш керек? Наркы беттеги зоокага адам түгүл кийүүгө талар эмес. Артка кайтканда деле жанагы аскалар. Аларды жармашып тике чыгып кете албаган соң ушинтип капталдап келдим. Бир азга акыл токтотуп карап турсам, наркы беттеги зооканын өйдөрөк жагынан кысык көрүндү. Кадыресе атчанадан баткыдай. Куйдун таманын өрдөп ошого жетсем, андан арадагы бирдемеси болор дедим. Капталдап кадам шилтедим. Шилтедим да шагыл көчүп, мени төмөн ала салдырып кеткенде жүрөгүм оозума тыгылды. Далбастап тура калып, мылтык менен дүрүбүнүн мойнума чырмалышкан боолорун бошоно албай, карбаластаганча шагыл акырын көчүп, мени жанагыдан 10 метрче дагы төмөн түшүрүп кетти. Тик куйдагы шагыл минтип араң турганын ойлогон да билген да эмес элем. 4 аяктап эптеп таканчыктап туруп, алдартымды карансам, мен баскан жердин үй ордундай шагылы жылып, мени ала көчүптүр. Төмөн дагы 50 метрче сыйгаланып барсам,
Андан ары шарқыратма өңдөнүп шагыл коюлуп турган туңгуюк кургуйга уча турганмын. Мына ушунда жаным көзүмө көрүндү. Боюму түзөй албадым. Кыбыр этсем шагыл көчкөнү турат. Эми көчсөм мени жумгалактай ылдый алып кетери бышык. Азап оюм титиреп, эки жагымды жалдырай карадым. Жардамга келчү жан жок. Тайган жанагы мен алгач куйга кадам шилтеген жерде чочоюп турат. Ал азырда мага күлүп отурганса да. Ал менден 20-30 метрче жогору калыптыр. Демек, бир кадам шилтегенде шагыл мени ушунча алып түшкөн экен да. Кыбыроодон корктум, атүгүл кыйкыруудан да корктум. Кар көчкүсү менен жер көчкүсү жаңырыктап деле жүрүп кетет дегенди уккан элем. Ошол эске түштү. Бирок жардамга келе коёр жан жок болсо да асказоолорду жаңыртып кыйкыргым келип турдум. Адам айласы түгөнгөндө кыйкыргандан, ага алы келбесе онтогондон башка амалы калбай калат окшойт. Бүткөн бойдон муздак тер кетти. Аскаларды жалмалаган шамал шуу-шуу этип, эки зоонун ортосунда алепки жапан кезде турду. Бул кебетеси мени кечегичилеп толкундатпай, эми жандан түңүлүп коркутуп жатты. Шамал шуу-шуу десе аскалар кошо шуулдап, жер үстүндө адамзат жарыл эле кездеги доош сыяктанып жүрөктү үштөт. Учуп өткөн беренде көрүнбөйт. Учуп өткөн баренде көрүнбөйт. Же чымын, же чегиртке өңдүү макулукта жок дегерегимде. Тээ төбөдө күн турат. Ал эмне кылып турат? Анын нуру жылытабы же үшүтөбү мага таасирсиз. Анткени күн да мага кайдыгер карайт. Башка тарап бүт муздак. Бүт таш. Таштардын арасында төрт аяктап бир кубулуш күткөндөй жалдыраган мен. Кайда баягы турмуш жөнүндөгү ойлор, кайда баягы максаттар, ушундайда келбейби? Жардам бербесе да көңүл алаксытпайбы? Жок, алардан дарек жок. Баары мени кыйынга таштап коюп кетип калышты. Бир гана Тайган, байкуш ит, асыл итим, ошол мага жардамга келатты. Абайлап жатып, араң тизеледим да жогору жак шарп дей түштү. Коркуп селт карасам Тайган ордунан жылган экен. Менин изиме салып шагылды дагы көчүрөбү деп жаным чыгып кетти. Бирок Тайган менден акылдуулук кылып, аскалардын түбүндөгү билектей кагын жер менен булаңдап мага бет алды. Эркеп кеттим, сүйүнүп кеттим. Азыр чоң көчкү жүрүп мени кошала кетсе да, кайыл болуп үн чыгара "О, тирүүлүк" деп жибердим. Тайган менин тушума оропара келди да, кантип жетем дегенсип белчемен шагылга батып турган мени тиктеп туруп калды. Үрбөдү, жаланбады, акактабады, баардык иттик белгилерин таштап, мени камоодон кантип куткарып аларын билбей турду. Аны тиктеп, төрт аяктап жалдырап мен турдум. Көздөн учкан ак кайык. Андан бери 3 жыл өттү. Мен шаарга кайра көчүп келгем. Айылда чыдап 1 жыл араң жашадым. Айылда туулуп өскөнүм менен жат болуп калыпмын. Алган билимим да, үйрөнгөн кесибим да айылга ылайыксыз экен. Же мугалимдик, же трактористтик жумушка жарабайм. Айыл эли боорукер эмеспи, сыйлап турушту. Бирок жыл маал эле сый боло бермек беле. Ар кимдин өзүнчө тирилиги бар. Эл тирилигин кылып жатса, солдоюп, көчөгө жалгыз батпайт экенсиң. Өндүрүш бригадасына эсепчи бол деди. Мунусу сый эмес беле, бирок ага да эбим келбеди. Анан алардын да айласы түгөндү, өзүм да мүңкүрөй баштадым. Эр болуп үй бакпасам, билимдүү болуп жумушка жарабасам, кой дедим өзүмө. Алдыга кеткендердин чаңында жүрсөм да шаардагы жолума кайра түшөйүн. Жылдызынан адашкан жолоочудай болуп кайра шаарга көчтүм. Турмуш кенен да. Бир коңулунан кызмат, бир бурчунан баягыдай квартира таптым. Өзү башыма өзүм мээне түйгөн жаным, ушинтип жашоону кайра баштадым. Эмнегедир былтыртан бери оорукчал болуп кеттим. Ошон үчүн бу жайда 1 ай көлгө келгем. Кече күнү ойдо жок жолугушуу болду. Көлдөн чыгып кумда жаткандарды аралап келатат элем. Бет алдыман бир келин оропара боло берди. Күнгө денеси тотугуп калгандардын арасында ал аппак эле. Жанында жигити бар. Анын эти да тотуккан. Жаңы келгендерден го, жаныбарым, жакшы мал экен деп, эркекчилигим менен ичимен жылмайып койдум да, ошол замат кандайдыр кылт түкшөмөлгө жүрөгүм солк этти. Ошолбу? Кайдан? Өтө берип кайра кылчайсам, келин да жалт бурулуп карап калган экен. Көздөрүбүз урунуша калып, жүрөгүм титиреп кетти. Ал да мендей болдубу, көзү жалжылдады. Бирок жигите шаштырып, жүрө берсең чогуу майланбай, жаңы чечингенде дайым ушундай болот, деп нары ээрчитип кетти. Мен ордума селейип, артынан карап турдум. Ал кайра кылчай албады, бирок дагы бир карагысы келип баратканы аппак далысынан билинип баратты.
Мен катуу толкундандым. Бир аз турдум да келиндин каранынан көзүмдү албай ошол турган жериме отурдум. Тоба, мындай жолугушуу болот деп мен эч үмүттөнгөн эмес элем. Анын качанкы бала кездеги апакай банттуу элесин гана кээ кездерде эстеп калганым болбосо, дар көйүмөн биротоло чыгып калгандай эле. Эми карачы. Жигит аны колдон алып сууга киргизди. Келин да мендей абалда болдубу? Анысын билдирбеске каткырып күлгөн болуп башын чайкап кылчактап, жээктеги эл арасынан мени издеп калып жатты. Мен отуруп алганга ага көрүнбөдүм окшойт. Сөздөрү даана угулбаса да күлкүлөрү үндөрү жетип турду. Жигит аны улам тереңге тарткылап өзүнчө жыргап баратты. Келин сыр билгизип, анын көңүлүн сындырбаска шаңкылдап күлүп, башын чайкап толгонуп, бери боло калганда эл арасынан жалт-жалт карап жатты. Унутпаган экен деп ойлодум. Жүрөгүм элжиреди. Жигитинен бөлүнүп тезирээк чыгып келсе деп шашып отурдум. Келин да аны ойлоп, бирок жээкке бир келбей жатып, жигитин жалгыз таштап, башка бир таанышына ашыкканы адамгерчилик болбой каларын дагы ойлоду окшойт. Суу көкүрөгүнө жеткен тереңде жигитти мойнунан кучактап, аптыгып күлүп турду. Эми ал жанагысындай жээкти улам карай бербеди. Мен ызаландым. Кайра ойлодум. Балким так ал мен ойлогондой ойлогон эмес чыгар. Мен өзүм эле каалаганымды чындык кылып жаткандырмын. Буга ого бетер ызаландым. Салима, чын эле ушул сенсиңби? Теңге чөпкө конгон ак көпөлөк тариздүү татынакай, кичинекей, апакай кыз сен белең. 6-класста экөөбүз бир партада отуруп окубадык беле. Балдар бизде бири-бирин сүйөттөп тамашалашчу эле. Ага арданчу элек, айрыкча мен. Ортобузда чын эле кандайдыр сезимтал жакындык бар эле. Бирок аны сүйүүдө оюбузга да, оозубузга да алган эмеспиз. Ал бир өзүнчө жүрөктүн толтосун ысыткан жагымдуу сезим эле. Ошол Салима сенсиңби? Шакылдаган ачык айрым, бажырайган бото көз, күлгөнү да, ыйлаганы да сүйкүмдүү кыз элең. Мен болсо сезимдерин ыйык көрүп, ичине терең каткан, сага да айткысы келбеген, түнөргөн кара бала элем. Ошол Салима сенсиңби? Бири-бирин сүйөт деген балдардын тамашасын шылдың көрүп, корунуп, алгордуктан кутулуш үчүн мен бир жолу сага орой айттым. Сен бакырайып тиктеп алып, анан ыйлап жибердиң. Ошол түрүңдү көрүп алып, кайра жети өмүрүм жерге кирген. Баарыңар тарап кеткиче ээн жолдо эңгиреп жалгыз отурупмун. Андан кийин экөөбүз жолуктукпу же жокпу билбейм. Бирок мен жолугууну каалаган эмесмин. Анткени өз күнөөмү мойнума алышка батынбагам. Сенин жүзүңө кайра көрүштөн жүрөксүгөм. Ошол күндөрдүн биринде сенин туулган күнүң болмок эле. Сен мурда мени чакыргансың. Мен эмне белек алаарымды билбей жүрсөм, апам 2 тал чийге кызыл-тазыл жибек ороп куурчак жасап берген. Ошону алып бар деген. Апам сени билчү. Атүгүл экөөбүз бирибиздикине бирибиз катташып, баш тийиштирип бир отуруп сабак окуганыбызды билчү. Эми ойлосом ошого апамын ичи жылып, жетине албай жүргөн белем. Алиге куурчакты ошол үчүн жасап берген тура, ага мен уялып. Анан силер көчтүңөр. Көчөр алдында сен биздикине келипсиң. Мен жок элем. Келсем апам айтты. Эмнеге барбайсың, белегиңди али берген жоксуңбу, деп жемеледи. Сенин көчөрүңдү укканда мен коркуп кеттим. Куурчакты алган бойдон жүгүрдүм. Көчөрүн башына жеткенде жүгүңөр салынган машина айылдан чыга берди. Жүктүн үстүндө сен, папаң экөөң отуруп баратканыңарды алыстан көрдүм. Чымын куюм болуп артыңардан жүгүрдүм. Бирок машинага жетмек кайда. Көчөдөн чыккан жерде машинанын чаңына аралашып кала бердим. Ошол Салима сенсиңби? Жүрөгүм ооруп кетти. Күн куйкалап баратат. Жигитти таанып коюп турбу, Салимага жакыныраак барып сууга түшөйүн дедим да, кайра айныдым. Салиманы кысынткым келбеди, оордуман жылып, телпектин көлөкөсүнө отурдум. Аңгыча Салима да жигитинен бөлүнүп, бери карай өлжиреп басты. Ал үшүдүм дедиби, жигит артынан кыйкырганы болду. Салима, көлөкөгө отур, сразу күнгө күйбө. Салима ага кайрылып башы ийкеди да, аппак денесинен суу таякланып, перөңдөнүп көлөкөдөн суурулуп чыгып келатты. Мен апкарый баштадым. Жана алактап байкаган эмес элем, карап отуруп мүчөсү көрүктүү келин болуптур. Келин курагына ылайык саал толуңкуу. Анысы ого бетер сулуу көрсөтүп маңкаят. Ал көзү менен эл арасынан кыязы мен издеп жээкке чыкканда оордуман турдум. Ал көрдү да түз мага баспай башка телпектин түбүнө кетти. Кыз кезинде мектептин тегерегинен же жолдон көрө калса, ай токточу деп башка кыздардан бөтөнчө аппак алжапкыч, апакай бантжан шакылдап жетип келчү эле.
Анда мен балдар көрсө дагы тамаша кылат, эмнеге келатат деп кысынып турчумун. Азыр каалап турганымда антип түз келбей буйта басып кеткенине ичим ачышса да, байыстуулугуна ыраазы болдум. Ал бош телпек таап көлөкөсүнө отурганда жанына бардым. Жүрөгүм лакылдап, көмөкөйүм кургап кетти. Салима, саламатсыңбы Салима, дедим аптыгып. Ал эндүү сүлгү жамынып, тизесин кысып, нары тоголона чачын суу болгон өрүмүн сыгып отурган экен. Менин барарымды билип, күтүп, көкүрөгү көтөрүлө өрөпкүп турган окшойт. Курулай каада кырмап таанымаксам болдубу, үнүм чыкканда жалт бурулуп, ичтеги толкунум баса албай жалжылдай тиктеди да, сенсиңби деди. Анан толкундап көл бетине көз жиберди. Мен да көлдү карадым. Жигити нары карап сүзүп бараткан экен. Эмнеден сөз баштоону билбей аптыгып калдым. Кандайча, дедим мукактана. Ал түшүндү. Абалымды сезди. Ушунча жылдар бою көрүшпөй, көрүшүүнү ойломоктурсун унутуп баратканда жолуксак, мурдагы күнү көргөн таанышың менен сүйлөшкөнсүп, жөнөкөй алжай сураша албайт экенсиң. Же ысык кучакташып калаарда жөнүбүз жок эле. Башка сөз керек болду. Мен аны таппадым. Бала кездеги мамилебизде тапатандан эскерте кетүү ылайыксыз болду. Табиятында эркектен сезимтал болгону менен тар жерден жол тапкан аялдардын эпчилдиги мына ушундайча жардамга келет. Салима менин элесиме аппак бантчан, бакыран көз кичинекей кыз бойдон жүргөнү менен бу кезде эс токтоткон келин болгонун азыр байкадым. Менчелик эле толкунда отурганы сезилип турса да, анысын басып, ортобузда эч кандай ылымталык болбогон сыңары азыр гана таанышып турган кишиче кайда иштейсиң деп жөп-жөнөкөй сурады. Мен ушинтип андан сурасам балким тоң доосун чыгар беле, бирок Салимага таарынбадым. Кайра туюктан чыгарганына ыраазы болдум. Ушинтип оболу бири-бирибизге үзүк-үзүк суроо беришип, анан акырындап сөзгө кирдик. Салима азыр үй жайлуу болуптур. Тиги көлдөгү жигит күйөөсү экен. Бу биз жаткан санаторийге эс алып жатыптыр. 2 балалуу болуптур. Азыр үй бүлөсү менен Пржевальскиде турат экен. Ошол шаардагы пединститутту бүтүптүр. Күйөөсү менен учурашып кетүү үчүн бүгүн келиптир. Эмне, кайра кайтасыңбы? Эртең. Ичимде бир сезимдин кылы үзүлүп кетти. Сөзүбүз кошо сүлдү. Экөөбүз тең тунжурап көлдү тиктедик. Күйөөсү бери карай сүзүп келатыптыр. Салима оңтойсуздангандай ордунан козголуп калды. Мен жанынан турдум. Күйөөң кызганчакпы деген суроо тилимин учуна келе түштү. Кайра тиштендим. Ушундай асыл туткан адамымдан антип сурашым арсыздык болор эле. Аны орусча пошлость деп таасын айткан. Коштошподук, дагы жолугушабыз деп убадалашпадык. Жүрөгүм өйүй тартып четтеп басып кеттим. Ошо бойдон Салиманы кечки тамакка барганда көрдүм. Мурда элес албапмын. Күйөөсүнүн столу биздикинен алыс эмес экен. Салима экөөбүз көз кыйыгыбыз менен бири-бирибизди көрдүк да, экинчи карашпай тамак ичтик. Күйөөсү мындагы тамакты начар даярдашаарына наалыппы, же башка нерселерденби тез-тез сүйлөп жатты. Салима ага туш келди баш ийкеп коюп, кээде укпай калгандай күйөөсүн тиктейт. Анын ою башкада болуп турду. Тамактан кийин көрө албадым, издеген да жокмун. Жок нерседен күйөөсүн шек алдыргым келбеди. Эч жакка чыкпай бөлмөдө жаттым. Ал түнү көпкө уктабадым. Өткөн өмүр кайрадан элестеп жүрөгүм ооруп жатты. Адатынча оюм менен жүрөгүм эки жаат болуп алып жаакташканга кирди. Ал экөөнү жашыра албай, жараштыргым да келбей, тыянагы эмне менен бүтөөрүн билгим келип, өзүм ортодо болдум. Эмне үчүн мен ушундай жаралгам, деди жүрөк өзүнчө сыздап. Курдаштардын тамашасынан корунуп, бала күнүмдө Салимадан айрылдым. Балдар Салимага жетпеген үчүн ошентишти, а мен колумдагы рызкымды төктүм. Бул эмне, мүнөзбү же табиятымбы? Табиятыңдан начарсың, деди ойдаро. Эмне? Сен белең, куу каптал. Сенин айтарың ошодо, кычытың бар эмеспи? Мына, чынын айтсам ызалана баштадыңбы? Ушунун үчүн начарсың, болбосо качан ага талат белең. Шаарда окудуң, шаарда иштеп калдың. А кезде окууну бүтүп, каалагандын баары эле шаарда кала алчу эмес. Сен иштеп жүрдүң, бирок башкаларчылап жашоо үчүн күрөшө албадың. Айылга качып бердиң. Аның ырас, деди жүрөк. Бирок мен жашоодон эмес, кошоматчылыктан, карызгөйлүктөн качтым. Койсоңчу, деди ой ого бетер гыжырын келтирип. Баягы желөө сөздөрүң кала элекпи? Эсиңдеби институтту жаңы бүткөн кезде сен өзүңдү ким көрдүң эле? Бул дүйнөнүн арулугу үчүн жаралган жалгыз өзүң сыяктуу жүрчүсүң. Бул дүйнөгө кандай периште болуп келсең, элдин баарын өзүңдөй кылып тазартып, анан кетчүдөй ойлочусуң. Кийин кадыралылар
Жер үстүндө шаңдуу жүрүп, сен аларга теңеле албай, алардай жашай албай мүңкүрөй баштаганда, турмуштагы ордумду айылдан издейм деген жокшултоо менен өзүңдү алдап качып жөнөдүң. Ыраспы? Ырас. Бирок ойлосоң да тайкы ойлоносуң. Мен бу дүйнөгө курсак тойгузуп гана жырга өтөйүн деп келген эмесмин. Ой, анын сөзүн бөлдү. Мунун эски сөз. Качканыңды айтчы, начарлыгыңамбы? Жок. Мен кадыралылардан жийиркендим. Ой адатынча үстөмдөнүп алды. Ой, кыраным, дагы эле өзүңдү өзүң алдап жүрөсүңбү? Оозуң барбаса мен айтып берейин. Кадыралы максатына жетиш үчүн адамдар колдонуп жүргөн баардык амал айлаларды колдонду. Ал утту. Андайларды күчтүүлөр дейт. А сен андайлар менен күрөшүп, дүйнөнү тазалап кетчүсен, аларга тең тайлаша албадың, жеңилдиң. Жок, күрөшүп жеңилгенде жакшы. Сен күрөшө албадың, күрөштөн жүрөксүп качтың. Жүрөк өйүп турду. Анан айылга барып эмне таптың? Деп ой биротоло желкилеп алды. Эч деме. Айылдагы эл жашабай эле акшы окумдун ичинде ырдап бараткандай ойлогонсуң. Барып көрсөң, айырда да күрөш бар экен. Эсиңдеби баягы түлкү заңдап кеткен кулжанын куу башы? Сен ошо болдуң. Дагы ошол алдыңа мергенчилер кылымдардан бери басып жүргөн жолду жерип, аскадан өзүңчө жол издедиң. Анан эмне болду? Жогой, тантырап баратасың. Чабалдык кылсам кылгандырмын, бирок өзүмчө жол издөөнүн эч жамандыгы жок. Жакшылыгың ошо асканын арасында өлүп кала жаздаганыңбы? Өлүп калышка да болот. Жаңы жол издеш деген күрөш. Бир өлсө, экинчи бирөө табат. Анан өлө турган болгондо итке жалынат дечи. Ажыкыстанба. Ой болгонуң менен ага акылың жетпейт. Сен ойлогон кадыралынын күрөшү күрөш эмес. Жанбактылык. Бирок ал күчтүүлөргө кирет. Өзүң айткансың. Эсиңдеби баягы аэропорттон кызууга айткан түнүч? Арам күчтүүлөргө кирет де. Макул, арам эле болсун. А баягы туюктөрдүн оозундагы жатып көргөнүңчү? Саятчыга аркара алып өткөн эки бүркүт эсиңдеби? Алар кандай күчтүүлөр. Мен бүркүттөрдүн бийиктигине, адилдигине суктангам. Адилдик ошолбу? Сен көздөгөн бейгүнү аркарда алып кетти го. Кадыралың каршкырга окшош. Тийсе кырып кетет. А бүркүт асылдарга кирет. Алса бир гана алат, бүлгүн салбайт. Айырмасы бар бекен? Анан сага окшогондор салимасынан айрылып, жел кыялы менен куржалак калат дечи. Жүрөк эрксизден күлдү. Оңбогон митаамсың, оңбогон. Байкуш жүрөк, сезимиң бар, эсиң жок. Иши кылып аман бол. Жүрөк тереңиндеги акыйкатын түшүндүрө албаганына ыза болуп, кулжуюп тынч жатты. Ой болсо аны артынан карап, кытмыр күлүп ойго отурду. Булардын талашынан дайындуу туянак чыкпасына көзүм жетип, мен уйкуга кеттим. Эртеси Салима жөнөдү. Күйөөсү автостанцияга жөнөтүп барды. Айлам кетти. Жакшылап бир сүйлөшө албай каламбы деп корктум. Экөөнүн артынан акмалап автостанцияга мен да бардым. Салима менин ээрчип баратканымды көрүп сыр бербеди. Мен да жакын жүрүп, күйөөсүн бушайман кылгым келбеди. Автостанцияда эл көп экен. Салима автобуска түштү. Четтен карап, чыйпылыктап мен турдум. Автобуска эл шыкалып толду. Күйөөсү оостон сүйлөшүп, чарбачыл неме окшойт, тапшырмаларды айтып жатты. Автобус жөнөмөй болду. Мен чыдабадым. Түрткүлөп жатып эптеп кирдим. Жөөлөп өтүп баратсам, күйөөсү мени карап бүшүркөнүп тааныды. Бирок автобуска түшкөнүмө маани берген жок. Автобус жүрдү, күйөөсү калды. Салимага жете албай, артта тыгылышкан жүргүнчүлөрдүн кысындысында бутум жерге тийбей мен бараттым. Автобус жүрө бергенде Салима мени эстей койдубу, терезеден дал бастап сыртты эл ичин карады. Мен издедиби же күйөөсүн айта албай калган сөзү болдубу, билбейм. Өзүмө жорудум да, ичим жылады. Эптеп түрткүлөшүп ага артынан жакындай бердим. Жетип ийнине кол койгонумда Салима жалт карадыра сүйүнүп кетти, күлүп жиберди. Мен сени калып калды го дедим эле, коштошууга жарабай. Коштошууга жарабай дегени кадимки бакыран көз, ачык айрым кыз Салима эле. Бирок анысына азыркы келин Салиманын какшыгы кошулуп турду. Бир жолу коштошпой калам деп 15 жыл жоготтум. Эми коштошпой калсам, кайра көрөрүмдү ким билет. Салима ал кезде эстеди. Көзү коймолжуп, жаркылдаган тамаша көйгө бетеси өзгөрүлүп, бет алдын ойлуу тиктеп алды. Өзүңөн, деди анан билинер билинбес кейиш менен. Кечээки сүйлөшкөнүбүздө кандайдыр сый кармануу бар эле. Азыркы кебетесине жүрөгүм лакылдап кетти. Кучактап өпкүм келди, бирок элдин көзүнчө кайдан. Кучактап өбүү демекчи, ойлосом, кечээден бери бул дүйнөдө Салимадан башка жакын кишим болбогондой жагымдуу ысык сезимде жүрдүм. Бирок баягы экөөбүз
кол кармашып жүгүрүп жүргөн бала кезде мен Салимага тике карап бир жылуу сөз айттым беле, эстей албайм. Ошого өкүнөм. Автобус бир топ жүрүп алды. Эми сен кайда барасың, деди Салима. Билбейм. Сени менен жай отуруп сүйлөшсөм дедим эле. Сүйлөшкөндө эмне, көрүштүк, учураштык. Башка эмнени сүйлөшмөкпүз. Же бирдеме өзгөрүп кетмек беле андан. Бала кез өттү кетти, кайра кайрый алмак белек, деди Салима бет алдын телмиретиктеп. Ошондо да жөн эле сүйлөшсөк. Салима мага жүзүн көтөрүп, түшүнгөндөй сүйкүм жылмайдыра башын чайкады. Мен толкунданып кеттим. Түшүп калчы, кийинки автобус менен кетерсиң. Салима бир саамга ойлонуп барды да, кой деди. Бекер өзүбүздү кыйнаганда эмне? Мен эмне кыларымды билбедим. Жанында туруп бара бердим. Салима мага жакында алыста болуп көрүндү. Кала бергим келбеди. Кайерге чейин бара береримди да билбедим. Далай жерге бардым. Улам бир кыштакты мээлеп, жол акымы 3 кайталап төлөдүм. Автобустагы жүргүнчүлөр суюлуп, Салиманын жанындагы орунда бошоду. Жанаша отуруп бараттым. Анын денеси денеме тийгенде көңүлүмө өрт кетти. Мен Салиманы өзүмөн купуя чындап сагынып жүргөнүмдү ушунда билдим. Ажырап калыш эми ого бетер оор болду. Салима барар жолдун ортосуна жеткендей болдук. Автобус бир чоң кыштакка токтоду. Жүргүнчүлөрдүн түшкөнү түшүп калып, нары жөнөөчүлөрү 15 мүнөт убакыттан пайдаланып түштөн үйгө киришти. Салима экөөбүз бакка кирип, жеңил нааралдыкта көлөкөдө аркы-терки басып турдук. Мындан ары ээрчип бара беришим кажетсиз болду. Алиги сезим. Салима мага эң жакынымда, биротола кайра колго тийбес жоголгон эң асылымда болуп көрүнгөнү көңүлүмө орнуп алып мени кыйнай берди. Ортобузда бала кезде жылт этип өчкөн, кечетен бери гана кайра козголгон мамилебиз жөнүндө кайталап сүйлөшпөдүк. Демейки иштерибизди айтыштык, адрес алмаштык. Ал ортодо 15 мүнөттө өтүп кетти. Автобустан сигнал угулду. Жанатан бери тынчып, атүгүл түңүлгөнсүп калган элем. Кайра аптыга баштадым. Салиманы дагы жоготкум келбеди. Эмне деримди билбей, Салима калчы дедим. Салима күлдү. Сен баягы эле бойдон турбайсыңбы? Ал колун сунду. Мен колун алып кучактоого өзүмө тарттым. Кой, деди Салима. Таза нерсе таза бойдон калсын. Муну айтаарын айтып алып, жакшынакай көзүнө жаш кылгыра түштү. Мен кайра умтулбадым, бирок ичим куйкаланып, жанында араң бараттым. Бактан чыга бериште коштоштук. Автобуска чейин узатып барышымды алга алабады. Мен да туура көрдүм. Баары түшүнүктүү болуп турганда, куру сыпайыгерчиликтин кереги эмне? Ошентип Салима кетти. Жол боюнда мен дагы жалгыз калдым. Тегерегимде эл да көп эле. Бирок мен ээн талаада барар жагы. Издер максаты жок кишидей ичим эңшерилип жалгыз турдум. Ал күнү санаторийге кеч кайттым. Көңүлүм бузулуп, адатымча өзүмөн өзүм чөгүп, ичтим. Жалгыз отуруп ичкендерге таң калчу элем, көрсө болот экен. Санаторийге жеткенимде түнкү саат 10-11 болуп калган эле. Тоодон шамал катуулап согуп, асман алай дүлөй болуп келатты. Көлгө барып бир чөмүлүп кайткым келди. Жээктеги оттор толкундардын жалында сүрдүү ойноп, көл бетин караңгы түн басып түнөрүп турган экен. Жээк шарпылдап, толкун күчөй баштаптыр. Мен жээкке жакындаганда толкундарга чайпалган жалгыз кайык көрүндү. Кайыктар пристин түбүндөгү сыпайыларга байланчу эле. Бул кайык кайдан бошонуп кеткен? Же ошол приз тараптан толкун айдап келгенби? Же сейил кургандар бош таштап кеткенби? Кароолчу чал байкуш эртең бир кайыктын кунун мойнуна артабы? Шамал айдап кете электе кайыкты кармап келгим келип, шашыла чечиндим. Бул учурда кайык жээктен 20 метрче алыс эле. Мен муздай баштаган кум үстүнө чечинип, көлгө киргенче кайык жээктен 50 метрче алыстап кетти. Түрүлүп жөнөлгөн толкунга артыла жыгылып, мен да артынан жөнөдүм. Сүзгөндө көп жакшы билчү маселем. Жээктен сүрүлгөн толкундар удаама-удаа артыман келип, желкемен түрткүлөп тез алып баратты. Толкундун кырына чыга бергенимде кайык көрүнөт. Ал жанагыдан да алыстап алыптыр. Көлгө сынып түшкөн куштун чалгыны сыңары кичирейип көрүнөт. Муздак суу денени чыйрыктырып эсиме келдим. Кайыкка жетер эмесмин. Аны куусам артынан мен да кайтпай жоголчудаймын. Артыма кылчайсам жээк кадыресе алыс калыптыр. Күр шар эткен толкундар мени түнөргөн капкара көл үстүндө чабындыдай чайпап жүрөт. Корктум, кайра тарттым. Толкун бет алдыран жүргөндө ага каршы сүзүү кыйын экенин уккан элем. Эми өзүм туш болдум. Бат эле көкүрөгүм ачышып, муундарыман каруу кете баштады.
Азга эс алып токтоло калсам, толкун мени артка, көлдүн тереңине алып баратканы сезилет. Айлам кетти, жан талаштым, толкундарга тике каршы сүзбөй, кыйгачтап сүздүм. Тоого деле тике чыкпай кыялап чыгарды эстедим. Көл үстүндө кыялап, жээктеги отторду карай далбас уруп бараттым. Жээкке чыгып жыгылганда эстен тана жаздап араң калган элем. Баш көтөрүп көл бетин карасам, ак кайык сынып түшкөн чалгын мисал алдагайдан көздөн учуп, караңгыга сиңип бараткан экен. Ал кайрылгыс болуп кетип баратты.